Так, саламатсыздарбы, барыңыздар. Кечки салам. Мен видео тартканча сүйлөшөм, капа болбойсуздар, э? Так, се жаңы келгендерге бул эме болуп калды, сабак. Ушинтип сүйлөшүш керек деп. Так, бир сыра кайрадан таанышып чыгалы. Мен көбүңүздөрдү көрө элекмин да. Жазышып эле көрүшкөнбүз. Мени көрүп аттыңыздар. Мен сиздерди көрбөй аттым, э? Биринчи эле жогорудан баштай берели, Ачкичен Жолукчан, чоң кыз. Атыңыз ким сиздин? Сокулбек кызы Кулпунай. Кулпунайсыз, э? Кайсы шаар же айылдансыз? Же кайсы регион? Кайсы район? Каракулжабы? Карасу. Карасу. Карасу районунасыз, жакшы. Сиз кызыл жок деме, тигровый Жолукчан. Леопард Жолукчан. Наргиза. Кайсы регион? Кайсы региондансыз? Талас областынан. Сиз үй кожокеси же бир жерде иштейсизби? Воспитатель. Садикте иштейсиз, э? Сиз кайсы жерде иштейсиз? Атыңызды кайра кайталап койсоңуз? Наргиза и Ачкичен. Мен үйдөмүн, декретте өзүм калдым. Үйдөсүз, атыңызды кайталап койсоңуз? Жаттап калбай калдым. Кулпунай. Кулпунай, болду, Кулпунай. Жатташың ой. Наргиза Кулпунай, И сиз Пушту Жолукчан кыз. Атыңыз ким сиздин? Азгындай кылалы, башкалар микрофондорду өчүрүп турабыз, өзгөчө ызычуу балдар көп ызычуу болуп аткандар микрофонду өчүрүп турабыз, э? Анан сүйлөгөнүңүздө гана, суроо бергенде гана жандырасыз. Ушунда бири-бирибизге тоскоол кылбайбыз. Салам алейкум, дагы бир атыңызга Кутман Кеч. Кутман Кеч. Атыңыз? Мен атым Зулайка. Зулайка. Мындай кылалы, келиңиздер. Төмөн жакта, могул эме WhatsApp'тын төмөн жагында микрофон сүрөт турат. Анан ошону чийип койгон, ошону басып коебуз, сүйлөй аткандар, Биякта Наргиза сиз калдыңыз, жок, сиз өчүрдүңүз, болду, Болду, Кайра кайталап койсо атыңызды. Биякта аласып калдык. Зулайка. Зулайка жакшы. Кайсы район? Бишкек шаары, Бишкек. Сүйлөп атабыз. Атың ким сен? Биз эми иштеп алайлы, бизге сүйлөбөй тур эми. Биз иш боюнча сүйлөйлүм. Сен угуп отуруп тур эми, сүйлөбөй тур. Жакшы, эмне иш кыласыз, Зулайка? Мен учурда үйдөмүн. Үйдө балдар менен декреттесиз. Жакшы, түшүнүктүү, жакшы. Так, азыр биз кайсы этапта жүрөбүз? Айдыже, бул кыздар, бул келиндер кайсы этапта жүрүшөт? Катталышып, заказ жазып үйрөнүп атышабы, же уже сабактарды көрүп атышабы, кайсы этапта жүрүшөт бул кыздар, келиндер? Наргиза азыр регистрация кылдым, Наргизаны. Жакшы. Кулпунай, она у меня активная. Зулайка тоже. Мен в основном активныйларды коштум азыр. Жакшы. Ключевой партнерга. Булар башкаларды үйрөтүп алат да. Так. Бизде да. Кошулду. Бизде да бирөө кошулду. Мен Ализа. Ализа. Ализа, привет. Ализа, кайсы региондансыз сиз? Ализа тоже. Токтогулдан, жердеш. Эмне иш кыласыз? Үйдө үй кожокеси же иштейсизби? Азыр декреттемин, декретный отпускадамын. Жакшы, түшүнүктүү. Ализа, бир аз айтып берсеңиз, бул бизнестин эмнесине кызыгып кошулуп калдыңыз бул бизнеске? Мен чындыкты айтканда эч нерсесине кызыккан жокмун. Просто мен намазымда Кудайдан тиледим. Бир күн мурун эле жөн эле телефонума паспортду тартып койдум. Эч кандай нерсе жөнөткүм деле келген эмес. Анан сиздерди Самара Кеңешованын эмесинен көрүп калдым. Ошо менен ссылка менен кирип кеттим. Ал жакта окууларды угуп эле, анан кийин шыгылса эмне болгон деле билбейм точно. Анан эже чалып калды, Айдеже кайтып турасың деп. Мына мен. Саламатсызбы. Ошо силердин эртең чалып калды, анан ошо менен эле конкретно кызыгып кирип кеттим. Анан аябай азыркы учурда прям тщательно изучаю да вот сиздердин эмеңизди. Түшүнүктүү. Иш боюнча түшүндүрчү видеолорду толук көрүп бүттүңүз, уже? Толук көрүп делек, бирок сиздердин жөнөткөн видеолоруңуздарды көрүп атам.
мотивационный группадан. Түшүнүктүү. Биз анда башкалардан да киши сурап алат. Сиз микрофонуңузду өчүрүп турасыз. Сүйлөгөндө кайра жандырып аласыз, Төмөн жакта микрофон турат. Кулпунай, сиз жөнүндө бир аз билип коелу, бул бизнестин эмнесине көбүрөөк кызыгып кошулуп калдыңыз? Эмнеси менен сизге жакты бул бизнес? Же кызык болду? Мен өзү мындай нерсеге кызыгам. Мага эң негизгиси чындыгында акча эркиндиги керек болду. Балдарым келечеги үчүн саякаттагым келди. Аракет кылып көрөйүн деп отурсам деле деп келдим. Түшүнүктүү, жакшы. Балдарыңыздын келечеги үчүн иштейин, плюс саякаттарга чыкканы кызыктыңыз. Эң сонун, жакшы. Рахмат, Кулпунай. Наргиза, сиз дагы айтып бересизби? Эмнеси менен сизге бул бизнес кызык болду, жакты сизге? Микрофон төмөн жакта. TikTok'tan көрүп калдым, финансы эркиндигине дегенмен кошулуп калдым. Сиз үчүн финансылык эркиндик бул кандай? Акчадан көз карандысыз болобу же эртеден кечке ишке, жумушка бара албай, балдарыңыз жанында жүргөндө акча түшүп турсу? Кайсынысы эмне сиз үчүн финансылык эркиндик бул эмне ошондо? Же кандай бир сумма айына мисалы үчүн 50 миң түшүп турса, бул финансылык эркиндик мен үчүн? Же 100 миң дегенби? Сиз үчүн эмне бул финансылык эркиндик? Биз айылда турабыз да, могу зарплата деди 14 миң сом. 14 миң, Анан азыр продукттагы кымбат, ичкендигинен аппайт да. Ошондо турмушка жетишерлик киреше таап турсам деген ниет менен кызыгыпсыз. Түшүнүктүү. Рахмат, ачык айтканыңызга рахмат. И бизде так Зулайка. Зулайка. Өчүрүп коерсиз микрофонду, Наргиза. Мен негизи Кыргызстан берүүчү кадыр продукцияларын колдонуп жүргөм. Башкаларга салыштырып көрсөм, аябай пайдалуу жана сунук, таза. Качестволору жакшы. Ошол себептен мен Кыргызстанда. Бул эми сиз продукциясына ишенгениңиз үчүн бул менен иштесе болот депсиз да. Именно бизнеси сизди эмнеси менен кызыктырды? Бул демек сиз продукция ишенсе болот, муну бирөөгө реклама кылса болот деп ишеничтүү айта алам депсиз да. Бизнесин сизге эмне керек акча табыштын? Бизнеси мага батарада аз убакыттын ичинде мындай мен негизи адамдар менен мындай иштешкенди жакшы көрөм. Түшүнүктүү. Сиз бул бизнестен айталы 1 жыл иштедиңиз эле, 1 жыл иштедиңиз. 1 жылда кандай кирешеге чыксаңыз, мен жакшы иштедим демек элеңиз. Бул сиз үчүн 20-30 миңби, 30-40 миңби, 50-60 миңби, канча сумма болсо бир ай сайын да, ай сайын. 70 миңдей, Болду, рахмат, Зулайка. Сиздерди сурап кетели. Акыркы кирген атыңызды кайталап коесузбу сиз, Атыңызды жаттай албай калдым, Ализа, сизде пока бизнеске кызыгуу жок, туура эле түшүндүм да. Пока жөн эле мындай кызыгуу болуп атат. Жок, менде кызыгуу бар. Негизинде бирок мен чындыгында мындай айта албайм, кызыкпайм деп кызыгам. Мен деле финансылык эркиндикке чыккым келет. Балдарым жанымда. Эми гос жумушта билесиз да. Анан ошол себептен гана ушундай кызыкканым үчүн чындыгында акча да. Сиз конкретно чындыкты айтканда акча. Мен деле ошо айына 100 миң тапсам деген киреше 100 миң. Айына 100 миң таап турсам деген ой пикириңиз бар. Госслужба дегенде сиз мугалимсизби, доктурсузбу же администрацияларда иштейсизби, кандай бир? Жок, администрацияда иштейм, экономист. Түшүнүктүү, рахмат, Ализа. Так, Наргиза, сизге суроо, ошол 1 жыл ичи сиз канча кирешеге чыксаңыз, мен жакшы эле иштедим, ойлогон максаттарыма жетише эле киреше таап атам деген да. Бул сиз үчүн реалдуу болуш керек. Эптеп эле чоң сумма эмес, Сиз канча сумма тапсаңыз, мындай көзүңүз жетет да. 1 жылда мен ай сайын ушунча киреше чыксам жакшы эле деп. Ишенбеген цифрларды айтпай эле коюңуздар. Эмнеге дегенде, ишенбеген цифрага сиздер аракет кылбайсыздар да. Ошого өзүңүз ишенген цифраны айтыңыз, Чөтө мен азайтып атам дебеңиз. Бул ар кимибиз ар кандай тепкичтен баштайбыз да, ар кимибиз ар кандай баскычтан баштайбыз. Бир убакта мен үчүн 100 миң чоң сумма болгон, $1000 да чоң сумма болгон. Негизинен 20-30 миң же 30-40 миң тапканыбызга кубанганбыз да. Баарыбыз тең эле ошентип баштаганбыз,
Ошого сиз үчүн реалдуу цифраны айтасыздар, өзүңүздөр үчүн. Наргиза? Мен үчүн айына 100 миң нормальный го деп. Айына 100 миң, бир жылда сиз айына 100 миңге чыксаңыз, мен жакшы дедим деп эсептейт элеңиз, Рахмат, рахмат. И бизде так, Кулпунай. Менде айына мындай эң башталгычы бир 50-60 башталса, анан калганы миллион болсо болот. Башталышы 50-60 миң, калганы миллион дегиле. Рахмат, рахмат. Эми сиздерге суроо, Кулпунай, эгерде мына бир жылда сиз 50-60 миң таап атасыз, бир жылда 50-60 миң тапсаңыз, жашооңузда, турмушуңузда эмнелерди оңдомоксуз, ойлонуп көрөсүз, Эгер бөлүшө алсаңыз, бөлүшөсүз. Эгер тартынбай бөлүшө беремсеңиз, бөлүшөсүз. Азыр ойлонуп көрүңүз и барыңыздар ошол суроо. Айына мына сиз кимдирбөө 100 миңди айтты, мен бир жылда кимдирбөө мен 70 миң, кимдирбөө мен 50-60 миңге чыксам бир жылда. Бул нормалдуу сумма болмок деп атасыздар. Ошол сумманы элестетиңиздер, сиздер ай сайын алып атасыздар. Бир жыл, 2 жыл ичи топтоп атасыздар мына. 50 миңди 10го көбөйтсөк бул деген 500, 500-600 миң, бир жылда 600 миң. 600 миң сом менин биздин үй бүлөгө келди. Ошол акчаларга мен эмнелерди өзгөртмөкмүн. Албетте 600 миңдин баарын бир убакта топтолбойт, ал түшүнүктүү. Албетте турмуш шартка кетет. Мен үйдө эмнелерди өзгөртмөкмүн. Ошону жок дегенде айталы бир жарымы топтолсо дагы же 40%, 3төн 1 топтолгондо дагы бул чоң эле сумма болуп калат экен. Үйүңүздө же турмушуңузда же балдарыңызда же өзүңүздө эмнелерди өзгөртмөксүз? Ошону ойлонуп көрүңүздөр. Бир жыл ичи топтодуңуз дейли, бир бөлүгүн. Анан экинчи жылда келет, ал бир эле токтоп калбайт да. Эми сураңызчы, Кулпунай. Азыр эми бул жерде ошол иштеген акчаны кантип бөлүштүрүү? Кантип бөлүштүрмөксүз, эмнелерге иштетмексиз? Бир жыл, 2 жыл боло берет. Мисалы үчүн сиз эң негизгиси бир жыл, 2 жыл эмес, срок маанилүү эмес, өтөдү эле. Сиз үчүн эмне маанилүү? Ошону билишиңиз керек да. Эмне максатта сиз ошол акча, өзү акча максат эмес, көбүнөчү. Максат башка нерсе да. Туурабы? Ошол акчага келген балдарыңыздын мисалы үчүн окуусу болушу мүмкүн. Частный садикке же жеке мектепке бердиңиз, ошол маанилүү сиз үчүн. Саякат маанилүү, мына саякат айтканда, акчаны алып таап алып, акчаны тапкандан кийин кат отура бербейсиз, анан бирдей эмеге иштетесиз. Ошол эмнеге иштетмексиз, ошолорду ойлонуп көрөсүздөр, бөлүшө алгандар бөлүшөсүздөр. Эми мен айылда болгон үчүн жеке бизнес, айылга керектүү нерселерди эме кылайын деп ойлонуп атам, бир нерсе ачыш керек. Аялдарга керектүү нерселерди кылыш керек. Жок дегенде заманбап сулуулук салону болбосо дагы керектүү маникюр, педикюр, ушундай жасай турган бир жакшы, түшүнүктүү. Так, мен азыр бир-эки кошумча айтып кетейин. Азыр биз мындай кылалы, бизнес ачканыбыз бул эң сонун, бул биздин логикабыз, бул биздин мээ. Мен менен иш кылган бул эң сонун, эң жакшы. Бирок биз бүгүнкү сүйлөшүүбүздүн максаты сиздин ичиңиздеги жаш баланы ойготуу. Биздин ичибизде жаш бала бар, ал бирдемеге ишенет да, бирдемеге кызыгат. Ал эгерде бирдемеге ишенип умтулса, аны эч ким токтото албайт да. Ошол жаш баланы ойготуу болуп атат бизде. Ошондо сизде чыныгы аракет пайда болот да. Логика бизге керек, сөзсүз түрдө логиканы азыр өчүрүп турабыз дагы. Бир жака салуу эмес, турмушуңузду өзгөртүү. Ошол бизнести деле сиз жөн эле бизнес үчүн ачпайсыз, дагы деле турмушуңузду жакшыртуу үчүн да. Мисалы үчүн ошол нерсе үчүн болушу мүмкүн, кандай бир кымбатыраак үйгө алыш үчүнбү билбейм. Бизнести жөндөн ачпайбыз да, баары тең кайра эле акча табыш үчүн ачабыз да. Акчанын өзү кереги жок. Акчаны деле биз тапкандан кийин бир жака иштетебиз анычы. Аны топтобойбуз, каттап отурбайбыз да. Көпчүлүк ошондой. А так албетте бир бөлүгүн топтош керек. Бул логика, бул жакшы нерсе. Азыр биз ичибиздеги жаш баланы ойготолу, чыныгы эмоцияларды чыгарыш үчүн ушул нерседи сиздерге суроо бердим. Эмоциялар чыккандан кийин сизде чыныгы жанагы каалоо, ишеним пайда болот да, өзүңүзгө ишеним. И энергия пайда болот. Энергия пайда кылыштын жолу болуп атат бул сиздер менен. И албетте өзүңүздөргө максатты жакшы түшүнүп алышыңыздар болуп атат да бул жерде. Негизги каалоо, негизги максаттарыңыздарды. Дагы ким бөлүшүп кетет? Ошого биякта логиканы өчүрүп турабыз. Бизнести айтсаңыз жакшы. Бирок бизнестен ары жагында ойлонуңуз. Кулпунай. Бизнести ачтыңыз, анан акча тапканда ошого сиз эмне жасайсыз? Ошону ойлонуңуз, Мен көбүнчө эле билимге жумшамакмын, анткени балдарым чоңоюп калды, көбүнчө алмакмын да. Балдарыңызга билимин, ал кандай? Балдарыңыздын билими бул эмне? Алар студент болуш керек болуп калды уже жакында, же? Жок, 9 класс, 8 класс уже меники чоң да балдарым. Анан мен тиги окуп келем, мен англис тили окуп келем, мен тиги курска барат элем дейт да, бирок ошол акча каражатым жетпей атат да. Түшүнүктүү. Кошумча курстарга керек жетишерлик акча керек сизге. Туура эле түшүндүкпү?
Азыр бизнес ойлогон жокмун, ушу көбүнчө билим тармагын көбүрөөк ойлоп атам да. Балдарыңыздын билими. Жакшы, түшүнүктүү. Рахмат. Дагы эмнелер ошолорду ойлонуп көрүңүз. Үйүңүздө эмнелерди өзгөртмөкчүсүз? Аларды да ойлоңуз, алар да кошосу. Үйүм бар, Кудайга шүгүр, бирок баары эле жетиштүү, баары эле бар, айыл ичинде болот да. Анан болгону ошо бир аз билимден аксап атабыз да, бир аз тил жактардан аксайбыз. Айыл ичинде дегенде, мага шаар ичиндегидей условия жок да айылда. Ооба. Мисалы бирөө орус тилиге барам дейт, бирөө англис тилиге барам дейт. Бар эми бирок ошого мүмкүнчүлүк болбой атат да. Жакшы, түшүнүктүү. Рахмат. Ага канча акча кетерин билесиз да, ошолорду бир санап көрүңүз башыңызда. Бул курсуна мынча кетсе, муну курсуна канча? Мен айтайын, мисалы бир айга 2000 сом дейт курс, анан 3 баланы окутуш 6000 сом. 6000. Минимум 6000. Сиздин суммаңыз 100 миң. Сиз 100 миңди айттыңызбы буга чейин? 100 миңди айттыңызбы буга чейин? 100 миңиңизди мына бир 10 миңи кетсин, ошо балдардын курс менен калганын эмне кыласыз? Ошону да эсептейсиз, ошону да карайсыз, эмнелерге иштетесиз. Билбейм, душуңузду жасайсызбы, ремонтуңузду жаңылайсызбы, кроваттарды жаңылайсызбы, ошолорду ойлонуп көрөсүз. Так, бизде Али, так эме, Зулайка келиңиз, сиз да бөлүшүңүз. Мен квартирада жашайм, мен үй алышым керек. Үй алышыңыз керек. Кандай үй, кайсы райондо? Элестете аласызбы, элестете албайсызбы? Мен үчүн эмес, өзүңүз үчүн элестетип коюңуз. Ушул райондо да эске ой келдиби сизде, идея келдиби? Ушул райондо болсо деп. Канча Пишпектен канча бөлмө? 3бү, же 2бү? 5 бөлмө. Канча? 5 бөлмө. 5 бөлмө, 5. Канча балалысыздар сиздер? 3. 3 балалысыздар, Үчөөнө бирден бөлмө болсун деп атпыздар, да? Ар бирине бирден бөлмө. Жакшы. Ошону элестетип көрүңүз, кандай ремонттор, кандай түзүлгөн, сизге кандай дизайндар жагат, кайсы түстөгү дизайндар, ошолорду элестетип көрөсүз. Кандай түзүлгөн? Примерно билесиз да. Билбейм, мисалы үчүн бул баламдын же бул кызымдын бөлмөсү мондай болсо, мындай болсо, биздин жолдошум экөөбүздүн бөлмөбүз мындай болсо деп, ванна туалеттерибиз мындай болсо деп, ошону элестетесиз, сизге тапшырма болот. Азыр акырында тапшырма берем. Ошол нерселерди элестетип, альбом ишти деп коет, альбом ишти түзө баштайсыздар. Любой бизнес өзү алгач максаттан башталат. Любой ишчи, биз бизнес жасаганда, кандай бир элге кызмат жасаганда, ошону менен бирге мен өзүмдүн да максаттарыма жетсе деген ой болот да. Эгер ошол нерсени кошсок, бизде энергия пайда болот. Эч ким токтото алгыс, эч ким сындырып койгус, энергия пайда болот да. Өзгөчө аял кишилерде бул үй бүлөсү, быт деп койгонбуз, бул жашоо шарты. Көпчүлүк аялдар үчүн бул өтө маанилүү, эгерде ал нерсе коюла элек болсо, жасала элек болсо, ошол нерсени жасоо дейт. Эркектердики жанагы эме кулпун айткандай бизнес. Тапсам эле бир нерсеге салсам, квартира алсам, аны арендага берсем дейт да. Иштебей калганда түшүп турса дейт да. Аялдардыкы биринчи орунда албетте үй бүлө, быт, ошон үчүн ошолорду айтсаңыздар бул нормалдуу. Бирок бизнести айтсаңыз эч каршы болбойбуз. Бизнести деле бирок сиз ошол максатта кыласыз дагы делечи. Биз азыр мисалы үчүн ремонттор жасап атабыз кечке. Аялыма мен эмне дейм? Пассивдүү кирешени айтпайм. Аялыма айтам, ушулар как раз балдардын контрактын төлөп турат. Ошондо эме биздин чөйдөгүздөн акча кетпей калат. Вообще чөйдөгдөн акча кетирбей калабыз. Дегенде кызыгуу пайда болду анда. Балдардын контракттарын ушул квартиралар төлөйт дегендечи. Өзүм үчүн эмне, булардын акчасына мен кийинки квартираларды алам дейм. Ошондой чөнтөктөн акча кетирбей. Ошол. Так. Ошого эми аялдардын, эркектердин логикасы эки башкача да. Ошого сиздерге подсказка берип атканым. Ошол бытты ойлосоңуздар, сиздер дароо ойлоп көрүңүздөр да, эмнени ойлогондо сиздер жануу болот. Кимдир бирөө үчүн сулуу салон эле болушу мүмкүн. Мечтасы бар, жаш кезинен ушул сулуу салон иштетсем деген кыялдануусу бар болушу мүмкүн, же бир кийим тикчүү цех болсо деген мечтасы болушу деле мүмкүн. Өзү ал жерде иштебеши деле мүмкүн. Шериги бизнес партнеры ошол бизнес ачышы мүмкүн, а сиз акча салып коюшуңуз мүмкүн. Мисалы үчүн биз азыр балык бизнесин ушундай кылып аттык, азыр мен балыктан чыгып атам уже. Буюрса аз калды, мага азыр бөлүп берип атат акчасын. Менин шеригим балык багат эле, ага акча жетпейт эле. Мен ага инвестор болдум, ал балыкты өзү иштетти. Анан пайдага жараша көз бөлүшүп алдык да. Күйгөндө бирге күйдүк, тапканда бирге таптык да, бөлүшүп алдык. Азыр эми пайдасын бере баштайт. Азыр балыктын өзүнүн акчасы кичине калды чыгышы. Анан уже пайдасын бере баштайт. Вот ушул сыяктуу болушу деле мүмкүн. Сиз үчүн эмне маанилүү, сизде эмне козгойт? Жаш баладай сизде эмне ойготот?
өзгөчө сизге эмоция берчү нерселерди ойлонуңуз. Бул эмне максатта? Бул эгерде сиз ошол нерселерди ойлоп тапсаңыз, ойлонуп отуруп тапсаңыз, бул сизге энергия берет. Адамдар ошол сиздин энергияңызга келет да. Сиз бизнеске чакырганда бирөөгө, сизде сабактарды көрүүгө каалоо ошодон келет да. Эгерде ошол нерсени унутуп калсак, биз тез эле бат эле жалкоо боло баштайбыз да. Кимдир айтат, мага мотивация берип коесуз, мен өз ишиме ишенбей атам, ишимди баштай албай атам, же мен сабактарды көргөндө жалкоо болуп атам дегенде, жооп ушул. Сиздин өзүңүздүн каалооңуз эмнеде? Ошол нерсени эстесеңиз эле дароо күч пайда болот. Дароо энергия пайда болот да. И бул бизнесте сизге эмне керек экенин түшүнөсүз да, дароо элечи. Бул бизнес жардам менен Фабелик бул эч кандай жандай эмес да, мындай. Кандай бир чудо же бир волшебный палочка эмес, бул болгону сиздерге курал. Ушул Фабеликтин жардамы менен сиздер өз турмушуңуздардагы кыялданган нерселериңиздерди жасап алсаңыздар болот да, ошондой сыяктуу курал. Кулпунай, ойлонуп алдыңызбы? Салонду ачтыңыз, иштеттиңиз, акча таптыңыз. Анан эмнеге иштедиңиз аларды? Эки жактан акча чыга баштады эми. Фабеликтен да чыга баштады, салонуңуздан да чыга баштады. Эмне кыласыз? Билимине салам эң биринчи эле мен азыр даже чоңумдагы мектепке бар эле. Мен буларды ошо эң жакшы деген мектептерде окутсам, андан кийин кет мамлекетте окусам, ушуларга инвестиция кылам деген немем бар да. Эмени көп жерде көрүп келсек жакшы, эң сонун. Үй бүлөңүз чапан бизнестер болсо деген эле. Үй бүлөңүз менен бирге чыккыңыз келет, ушундайбы? Туура түшүндүмбү? Ооба. Жакшы. Кайсы өлкөлөрдөн биринчи баштамак элеңиз? Малайзиядан. Малайзия, эң сонун. Биз Малайзияда болуп келгенбиз. Аябай кооз, Ланкави деген аралы бар. Укмуш сонун менин баракчамда Мирлан Батырханов деп туруп кирсеңиздер, актуальный деген бар, Инстаграмда билесиздер. Актуальныйда сүрөттөрү бар. Как раз ошолорду өзүңүз көрдүңүз, ошону скриншот кылып туруп, өзүңүздүн башыңызды мингизип коюң. Ошол жердеги сүрөттөрдүн ордуна. Өзүңүз үчүн. Бул сизге элестетүү үчүн. Өзүңүздү ошондой элестетсеңиз жакшыраак ишенесиз да. Мен ошол жерде жүрөм. Кудай бизге ошондо жакшы берет эткенде, биз өзүбүз жакшы түшүнгөндө, ошондо өзүбүз точно элестеткенде, ага бул буга керек экен деп, оңоюраак, жакшыраак берет экен да ошол нерсеничи. Так. Актуально деген эмне деп сурап атат. Лилияга жооп берип койгончу. Не дейт? Актуально деген эмне деп мага сурап атат. Инстаграмда саламатсыздарбы? Инстаграмда актуальные деген бар. Ал профилдин шапкасы болот го, профилде мындай. Мирлан Батырханов деп, анан кийин мен паланча мондай иш кылам деген жерде, ошонун төмөн жагында актуальные деген бар. Ошол актуальныйны бассаңыздар, ал жерде Дубайда жүргөнүбүз бар, Сингапур бар. Мен Мирлан Батырханов Кыргыз KG деген баракчам бар. Анан Мирлан Батырханов деген жөнөкөй баракчам бар. Ал орусча. Мирлан Батырханов KG, ал кыргызча. Кыргызчамды көрсөңүздөр, кыргызчамды толук жасалды окшойт. Орусчамды толук жасалбай калды окшойт. Ошондой. Ада экөөнтөн көрө бересиздер. Кайсы жакта көбүрөөк сиздин каалаган мамлекетиңиз же өлкөңүз бар болсо, ошодон сүрөтүн алып аласыздар. Дагы кайсы өлкөлөрдү көргүңүздөр келет эле? Саякатты айткандар, айтыңыздар. Ким саякаттарды өзүнө айтты, башыңызга келди, мен да саякаттагым келет дегендер. Кайсы өлкөлөрдү эстей алдыңыз? Же кайсы өлкөлөрдөн баштагыңыз келет саякатты? Балким баштабайсыз, бирок ошол жака мен точно барышым керек деген бардыр сизде. 3-чү же 4-чү болуп ошол мамлекетке бараттырсыз, биринчи жеңилирээктерден баштап. Кимде кандай ойлор болду? Айдеже сиз кайсы жака бармаксыз? Турция, Дубай. Түркия, Дубайдан баштамаксыз. Дагы кимде кандай? Наргиза? Сингапур, Америка дегенде. Сингапур, Америкага бармак элексиз, Демек сизге мегаполистер жагат экен да, жана высотка зданиялар жагат экен да. Ошондой окшойт, туура эле таптыкпы? Заманбап үйлөр жагат окшойт, жандай. Айнектен жасалган. Ал нерселер Дубайда да бар, Дубайда кошуп койсоңуз болот. Ал жака Дубайда да бар. Малайзияда бар баса. А так Сингапурда эң көп Сингапурда, эң сонун. Астанада жазып койсоңуз болот. Астанада сондай имараттар бар. Кошуп койсоңуз болот аны да. Так, Ализа, сиздегер ой болгон болсо айтыңыз. Жок болсо жок. Демек, саякат пока жок болсо жок. Менде эгерде айына 100 миңден доход таап аткан болсом, биринчи очередде детокс кылмакмын, правильный питание өзүмө кылмакмын да. Анан биринчи очередде чындыгында да ушундай жасамакмын, экинчиде имидж алмаштырмакмын, үчүнчүдө мен эңсеп жүргөн
окум бар чет мамлекетте, Парижде. Ошол жака барып, круассан менен ушинтип жакшы кофе ичип, ушинтип отурмакмын, жакшы парфюм алмакмын деп койгон. Болду, ошолорду жазасыз. Бүгүн тапшырма беребиз, как раз жазасыз ошолорду. Жакшы, айта бериңиз. Мен уже жазып койгом. Жазып койгонсуз, эң сонун. Сабакта катышып жазып койгонсуз, сиз? Ооба, мен билим алып жүрөм да, психология боюнча, поэтому мне было не трудно. Жакшы, жакшы. И төмөн жакта ким эле атыңыз? Унутуп калдым. Мен эске тутуум жакшы эмес, унутуп калдым. Төмөн жакта Наргиза. Пушту жолучан. Төмөн жакта дейм да. Зулайка. Зулайка, сизде да кошумчалар болсо айтыңыз. Эмнелер да кошмоксуз ошол өзүңүз айткандарга? Менде деген ошол 5 комнатный болсо, бир нормальный эле эме болсо, условиясы. Мен андан дальше дагы квартираны тийгизмегилеңиз. Жакшы. Анда сизге тапшырма мындай болсун. Сиз ошол 5 бөлмөлүү үйдүн сүрөттөрүн издейсиз интернеттен. Ошол жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү кошосуз. Монтаж кылышты билсеңиздер керек, сүрөттөрдү. Бул боюнча кайсы программалар бар? Азыр мен көптөн бери сүрөт монтаж кылбай калдым. Ноутбукта жасайм да ошого. Ноутбукта Photoshop'та жасайм. Телефондо кайсы приложениялар бар эле, азыр эстей албай атам. Көптөн бери жасабай унутуп калдым. Азыр бир момент, мен азыр телефонуман карап туруп айтам сиздерге. Ошол приложениеден жасап койсоңуздар болот сүрөттү. Интернеттен, YouTube'тан как работать десеңиздер чыгат. Программанын атын жазып туруп, как работать десеңиздер чыгат. Азыр буяктан Дарья постоянно. Ким эстесе айтыңыздар, ооба. Canva'нын бекер акысыз варианты болсо, Canva'дан жасасаңыздар болот. Кайсы? Canva менен Pinterest'тен чыгат, Canva менен Pinterest'тен жасасаңыздар болот. Ошодон жасайсыздар, аны билбесеңиздер үйрөнүп алсаңыздар болот. Бат эле оңой эле. YouTube'га кирип жазып эле как работать на Canva или как работать Pinterest десеңиздер чыгат, Ошол жерде сүрөттөрдү менин айтарым мындай да, сиз каалаган сүрөттү табасыз интернеттен, андан кийин ошол жака кирип туруп, өзүңүздүн сүрөтүңүздү же башыңызды коюп коесуз үстүнө. Бирөөнүн башына коюп туруп, мен ушул жакта эс алып жүрөм деген сөзү. Азыр как будто сиз ошол жерде барсыз, как будто ошол үйдү алдыңыз, ушундай кылып жазасыз, Ошондойлорду көп сүрөт кылып туруп, анан өзүңүзгө телефондун обоюна коюп коесуз. Анан мүмкүн болсо аларды распечатка кылып, эртең бир жума үчүн жасасаңыздар болот. Распечатка кылып, атайын ватман же атайын дептер же атайын бир блокнотко жабыштырасыздар. Муну альбом ишти деп коет, муну сабакта да көрөсүздөр. Азыр уже баштай берсеңиздер, анан сабакты көргөндө толук уже жасай баштайсыздар да. Бул сизге энергия берет, бул сизге күч берет да, күч кубат берет, энергия берет. И жанагы жалкоолук болгондо сразу ошо блокнотду ачып карашыңыз керек. Жалкоолук болгондо, өзүңүзгө ишенбей кылганда, ошол сүрөттөрдү ачып туруп, бир көрсөңүз сразу өзүңүзгө энергия келет. Дароо кыймылдай баштайсыз, дароо жасай баштайсыз да. И албетте биз үчүн да бул ориентир, бул адамдын мындай мечтасы бар эле деп. Так, айдычы жолушудан жазып койсоңуз болот булардын мечталарын. Кыскачачы. Бул эме да, волшебная кнопка. Болду, биз силерди жөн отургузбайбыз эми. Отуруп калсаң эле мери келтирип кнопкаңарды басып коебуз. 5 комната үйүм болду атадан дейбиз. Малайзия эмне болду атадан? Малайзия кыймылдап атабыз, кыймылдабай атабызбы дейбиз. Же болбосо балдардын курстары кантип атат? Жакындап атабызбы дейбиз да? Ошондой. Так, же болбосо Париж кантип атат дейбиз. Что-то круассандарга жетпейт окшойбуз бул турушта дейбиз да. Ошентебиз да. Ооба. Эгерде убактылуу ошол максаттан алыстап кетип атсаңыз, жетпегендей болуп атсаңыз, бул көрүнүш нормалдуу. Биз деле ошентип жеткенбиз. Ар кимдин өзүбүздүн жолубуз болот да. Кимдирбир айталы ошол максаттын 2 жылда жетет, кимдирбир 1 жылда, кимдирбир 3 жылда жетет. Ага кайгырыштын кереги жок. Кимдир бирөө бул жерге келгенде тажрыйбасы, билими менен келет, кимдир бирөө 0 менен келет. 0 менен келген адамга тажрыйба алууга, үйрөнүүгө убакыт кетет. Кимдир бирөө тажрыйбасы менен келет, кимдир бирөө башка компанияда иштеп көрүп анан келгендер да болот, Албетте аларда үйрөнүүгө убакыт кетирип отурбайт алар батыраак жетиши мүмкүн. Кимдир бирөө келгенде уже айлана чөйрөсү буга даяр болуп калат.
уже чөйрөсү бул темада аралашып жүргөн болот, ал сиздер чакырган команда бат түзүлөт. Кимдирбөдө сиз даяр болгонуңуз менен чөйрөңүз даяр боло элек болот. Ошол чөйрөнү даярдаганга убакыт кетиши мүмкүн да. Ошого ар кимибиздин өзүбүздүн жолубуз бар. Ошол жайлап кетип атса эч убакта кайгырбаңыздар. Демек менин мага Кудай даярдап койгон мөөнөтүм бар экен деп аракет кыла беребиз да. Болгону ошону батыраак жасоого аракет кылабыз. Бул биздин колубузда. Бул боюнча жакында TikTok'та менин видеомду көрдүңүздөр, көрбөдүңүздөрбү? Боксер боюнча бир дүйнөлүк чемпиондон боксердон журналист сурайт экен. Кантип бат чемпион болсо болот? 5 жылда болдуңуз, сиз өтө жаш кезиңизде чемпион болдуңуз. 4 жылда чемпион болсо болобу десе, ойлонуп көрүп, албетте болот дейт экен. 3 жылда болсо болобу десе, албетте 3 жылда деле жетсе болот дейт экен. А 1 жылда чемпион болсо болобу дүйнөлүк десе, эми кандай айырмасы бар? Ал өзүнүн миллионун муштумун 1 жылда жасайбы же 5 жылда жасайбы? Ал 5 жылда жасса, ал 5 жылда чемпион болот. Мен 5 жылда жасадым. Эгерде ал 3 жылда ошол миллион муштумун жасса, ал миллион муштумун 1 жылда 3 жылда жасаган үчүн 3 жылда чемпион болот деген экен да. Бизде да дал ошондой. Сиздин өзүңүздүн айталы бир 2000 3000 эми суммага жараша, мен божомол эле айтып атам. 2000 3000 жолугушууңузду сиз 3 айда жасап койсоңуз, сиз 3 айда 30-40 миң сом кирешеге чыгасыз директор болуп. Эгерде сиз 6 айда жасасаңыз ошол өзүңүздүн 3000 5000 жолугушууңузда, анда сиз 6 айда 30-40 миң кирешеге чыгасыз. Эгерде сиз айталы 10 миң жолугушууңузду сиз 1 жылда жасасаңыз, анда 100 миң сом кирешеге сиз 1 жылда чыгасыз. Эгерде сиз аны 2 жылда жасасаңыз, анда 2 жылда чыгасыз да. Же айталы 10 миң жолугушуу эмес, 5 миң жолугушууну сиз жарым жылда жасасаңыз, анда балким 50-60 миң кирешеге сиз жарым жылда жетесиз да. Түшүнүңүздөр, Жолугушуу деген бул ким? Бул потенциалдуу кардарлар менен жолугушуу, потенциалдуу бизнес партнерлор, бизнеске кызыктырчу, айтчу адамдар менен жолугушуу, уже катталып, уже мен өзүм үчүн алайынчы деген адамдар менен жолугушуу. Мына менде да жолугушуу болду да. Менде 1 2 3 4 5 6 адам менен жолугушуу болуптур. Көрдүңүздөр, ушул сыяктуу жолугушуулар канчалык көп болсо сизде, катталгандар менен, иштеп баштагандар менен, иштеп аткандар менен, иштеп уже өзүнө ишенбей калгандар менен жолугушуу боло берсе эле, сиздин ишиңиз алдыга кете берет. Жолугушууду токтотуп койдуңуз, ишиңиз токтоп калат. Себеби биз адамдар менен иштейбиз. Булар же кардарлар, же булар иштеп баштагандар. Же алып саткандар. Алар азыраак болуп калат, бирок болот алар деле алып саткандар. Алар сатуучу деп койсок болот, же дистрибьютор. Алар алып сатканга кызыгат. Күнүмдүк кошумча 1000 2000 3000 сом тапкым келет дегендер да алар. Же болбосо алар экөөсүн бирге алып кетиши мүмкүн. Эки ишти бирге. Кошумча алып сатып өзүмө күнүмдүк пайда көргүм келет, плюс эртеңки күндө 30-40 миң киреше тапкым келет деп экөөсүн бир алып кеткендер да болот. Кимдир айтат, мен 30-40 миңга керек жок, мен качан жетем, 3 ай 6 ай иштеп отурамбы, андан көрүп бүгүн саттым, бүгүн пайда көрдүм дегендер болот. Азыраак бирок болот. Эң көп булар өзүм үчүн алам дегендер көп болот. Ошол өзүм үчүн алам дегендер менен иштеп атып жакшы ийгиликтерге жетсеңиздер болот. Биз азыр эми Айдыжанда кичине кошолу. Айдыжы бир аз бөлүшүп кетсеңиз, сизге Faberlic компаниясынын Faberlic компаниясы сизге эмнеси менен азыркы учурда жагып атат? Бөлүшүп кетсеңиз. Faberlic компаниясында өсүү батыраак экен, мен ушул эле сезип атам. Себеби бул жерде баалар биздин Кыргызстандын адамдарына жакын экен да, арзан баа. Биринчиден. Анан бүт өнүмдөр, көп өнүмдөрдү ушу үйгө керектүү, балдарга керектүү, өзүбүз эле алып жүргөн өнүмдөр. Эки балдарга памперс, айылдар үчүн кийимдер, балдар үчүн кийимдер. Базарда эмне алсак, ошонун баардыгы бул жерде бар экен да. Ошон үчүн бул жерде өзүбүз үчүн эле алып отуруп эле биз акчага жетсек болот кыздар. Жакшы. Ошо заказыңыз келди элекпи сиздин? Келди, алдым. Келди, алдыңыз. Эмнелерди заказ кылдыңыз? Эмнелерди уже колдонуп баштадыңыз? Бир көйнөк заказ кылгам. Зубную пасту. Дагы эме, жанагы для посуды гелдерин заказ кылгам. 6 заказ кылгам, по-моему. Жолдон келатып эле кошунам көйнөктү көрүп калып, алып алды. Сонунга. Зубную пасту дагы бир алып алды, мага зубную паста керек эле деп, тиги пакетин көтөрүп келатып эле жолдон эле түшүп кетишти. Элдерге уже продукция боюнча сунуш кыла берип баардыгы көнүп калган да. Көргөндө эле эмнең бар дейт. Көргөндө эле эмнең бар дейт, Келатып эле. Анан Faberlic'те биз итак эле сатып алабыз дегендер аябай көп экен да. Азыр деле алтабыз, Анан биз офистен кетелек, дагы эле отурабыз. Эместер го, робот. Робот. Кеңер бар эле алат элем жана. Жок деп.
Түшүнүктүү, жакшы, рахмат Айдыжы. Эми сиздердин суроолоруңуздарга өтөлү. Келиңиздер. Кимдин кандай суроолору болсо бериңиздер. Ошол суроолорго алгач жооп берип кетели. Андан кийин мен сиздерге уже видение берем. Бир жылда кантип ошол максатка жетебиз, ошол боюнча сүйлөшөбүз азыр. Эгер суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Суроолор жок болсо бир жылда кантип жетебиз, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Сиздер көздөгөн акчага. Ошол менде суроо бар да, Мирлан байке. Эми ошо адамдар чакыруу боюнча оңой система, ушундайларды бир фишкалар менен үйрөтө кетсеңиз. Жакшы суроо экен, бирок бул жолу ушта биз жетишпейбиз. Менде ушул проблема да, мен адам чакыруу. Бул боюнча бул боюнча өтө көп сабактар бар. Мындай кошуп келгенде бир жумалык сабак десек болот. Бир жумалык сабакты көрүп чыгышыңыз керек болот. Анын түрлөрү бар. Бул жерде мисалы үчүн үй кружоктор деп коет. Үй кружоктор менен иштесеңиз болот. Тааныштар тизмеси менен иштөө, тааныштардын тааныштарына чыгуу деген бар. Муздак контакттар деп коет. Бейтааныш адамдар менен көчөдө тааныштырып үйрөнүп алсаңыз болот көчөдө. Аны деле башында кыйын көрүнөт, бирок бир-эки жасап көргөндө оңой эле экен, үйрөнсө болот экен деп каласыз. Анан бир жума, эки жума машык кылып жасай берсеңиз оңой жасап каласыз. Дүкөндө басып туруп жүрүп адамдар менен тааныша турган болуп каласыз. Любой жерде басып туруп жүрүп тааныша турган болуп каласыз да. Бала бакчага мисалы үчүн балдарыңызды алганы же мектептеги ательер менен таанышчу болуп каласыз. Ал боюнча өзүнчө сабак бар. Аны да колдонсоңуз болот. Андан кийин сатпастан сатуу деген сабагыбыз бар. Рекламага, продукцияны рекламага таратып отуруп адамдарды кызыктырса болот. Сатпайсыз бирок. Аны да сабак бар, аны да көрөсүз. Анын жардамы менен көп кардарлар тапсаңыз болот. Реклама негиздери деген сабак бар. Именно адамдар кантип реклама башташ керек, кантип сөздү башташ керек, кайсы учурда адамдар акырындык менен көнөт, кайсы учурда дароо алат, ошол боюнча бүт айткан бар. Анан соц тармактарда иштөө боюнча сабактар бар. TikTok'та кантип иштесеңиз болот, Instagram'да кантип иштесеңиз болот, YouTube'да кантип иштесеңиз болот, Одноклассники, Facebook бардыгында иштесеңиздер болот. Ошол боюнча. Анан WhatsApp'та иштөө боюнча бар. WhatsApp'та иштөө боюнча өзүнчө видео бар. WhatsApp'та тааныштарга чат продажа ачсаңыз болот. Чат продажга сиз продукция боюнча маалымат таштайсыз. Аларга жөн эле менин группама бир кошулуп, продукцияларды көрбөйсүңбү? Жөн эле өзүң үчүн таанышып коесуң, экологиялык таза продукциялар. Кызыгып калсаң, сурайсың, кызыкпасаң билип коесуң дагы. Керек убакта көрүп коесуң деп. Аларды кошуп туруп, аларды да кардар кылса болот. Ыкмалар толтура да. Биз сулуулук салонду раскрутка алганыбызда рекламанын 16 түрүн колдонгон экенбиз. Ошол сыяктуу биякта да бир 20 чакты түрү бар да. Анан акы бесплатный эмес, акча төлөп кылчу рекламанын түрлөрү бар. Бул таргет. Таргет боюнча да кийин үйрөнөсүздөр, аны кызыксаңыздар. Бирок акча түшүп баштамайынча таргет кымбатыраак болуп калат сиздер үчүн. Уже акча таап аткандар үчүн жакшы ыкмал. Таргеттин жакшы жери убакыт көп кетпейт, рекламага төлөп коесуз, адамдар өзү кайрылып сурай берет. Мен таргетти иштетип турам мисалы үчүн. Таргет мен үчүн кошумча. Кээде өчүрүп коем, кээде иштетем. TikTok'тон көбөйүп кетсе эле өчүрүп коем. TikTok'тон азайып баштаганда таргет иштетип коем да. Таргеттин жакшы жери атайын убакыт бөлүп отурбайсың. TikTok'ко кечке убакыт видео тартыш үчүн убакыт кетет. Адамдарга сунуш айтыш үчүн убакыт кетет, түшүндүрүш үчүн убакыт кетет. Тиги таргетте өздөрү келет дагы, эмне бизнес экен деп сурашат. Анан мен видеолорумду таштап коем сиздерге таштаганда, Ошол сыяктуу үйрөнүп аласыздар. Ал азыр сиз үчүн проблема болгон эмес, кийин проблема болгону менен кийин проблема болбой калат. Как раз бүгүн мен обучение мотивацияга таштадым, эме жаңы кошулгандар үчүн адамдарды кайдан табабыз, ошону да көрүп чыгасыздар. Бул боюнча менин каналымда аябай көп видеолор бар. Акырындык менен Айдыжы таштай берет, группа түзүү деген разделде. Бүт адамдарды табуу, кардарларды табуу боюнча группа түзүү деген раздел. Айдыжы да өзүнүн тажрыйбасынан бөлүшүп турат. Азыр кичине могул жаңыларды үйрөтүп алса, сиз сыяктуу заказ жазыштарды үйрөтүп алса, убакыт аябай көп кетип калат, техникалык жактан. Катташты, заказ жазышты үйрөтүш үчүн убакыт көп кетип калат. Эртең уже сиздер бул ишти үйрөнүп өздөштүрүп алгандан кийин уже сабак өткөндө убакыт пайда болот. Анан Айдыжы да мен менен кошо, биз менен кошо сабак өтө баштайт. Ошондо да анын да тажрыйбасын аласыздар. Бул жерде ыкмалар аябай көп. Үйрөнгөндө оңой эле экен, жасаса болот экен деп калат. Азыр сиз ыкмалардын көбүн билбеген үчүн бул кыйын маселе болуп көрүнөт да. Как раз адамдарды кайдан табам деген видеодо көрөсүздөр. Как раз биздин бир окуучубуздун окуясы бар, көрсөңүздөр аябай кызык. Өзү да ишенген эмес ушунча адам катталышына. Как раз окуяда көрүп түшүнүп аласыздар. Эми дагы суроолор болсо бериңиздер, суроолор жок болсо биз видениеге өтөбүз. Жакшы суроо бердиңиз, Ализа. Немеде айылда көбүнчө продукцияны карызга алышат көбүнчөчү. Эмне алышат дейсиз? Карызга алышат да, мисалы айылда. Карызга алышабы? Карызга. Карызга алышат. Заказ кылып, анан карызга берип коюп, анан эмне болуп калып, төлөй калып
эгерде сиз алып сатсаңыз, эгерде сиз товарды алып сатсаңыз, ошол маселе болот сизде. И бул нерсени сиз эске алышыңыз керек болот. Карызга берсеңиз, сиз ошого даяр болушуңуз керек. Карызды убагында бербей кыйнашы мүмкүн. Эгерде алып сатсаңыз. Анан алып сатсаңыз сизге оборотко акча керек болот. Ошол айлыкка деп сурагандарга оборотко акча керек болот. Бирок биз айтып аткан вариант бул алып сатуу эмес да. Өзүң үчүн ал деп каттап коесуз, ал заказ берет. Айлыгы жакындаганда заказ берип коет, анан келгенде айлыгынан төлөп алып кетип калат. Жана айтасыз компания карызга бербейт деп. Жо мен карызга алайын десе, анда же сиздин колуңузда кимдир алып сатса, ошол аркылуу ал мына, ошол алып сатканга кызыгат дейсиз. Же болбосо ким алып сатса, ошолордон карызга сурайсың дейсиз. Мисалы үчүн да, же сиз өзүңүз алып сатсаңыз, мен алып сатканга мисалы үчүн айталы 5 миң 10 миң киргизем, ошол акчаны топтойм элден десеңиз, бул сизге кызык болсо, ал сөзсүз эмес. Кызык болсо, ошентип иштесеңиз болот. Бирок анда даяр болушуңуз керек, элдер убагында төлөбөй кыйнайт. Болот арасында убагында бергендер болот. Бул ар ким ар кандай. Убагында төлөгөндөр менен акырындык менен коштошосуз, барып каласаңыз. Убагында төлөгөндөр менен иштеп каласыз. Ошол жолда, эгерде алып сатсаңыз. Бирок алып сатуу сөзсүз эмес. Алып сатайын бул кошумча батакча да. Кошумча 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом таап турайын десеңиз, бул жакшы. Бул дагы эгер жөндөмүңүз бар болсо, кызыгыңыз бар болсо, бул боюнча сабактар бар, кызыксаңыз үйрөнсөңүз болот. Эгер кызыксаңыз. Кызыкпасаңыз ал керек эмес. Эгерде мен компаниядан да карыз алгым келет десе, анда кечирип эле кой деп эмне кылабыз? Бир эле ошол айыл эмес да. Интернеттен толтур айылдарды тапсаңыздар болот, толтура шаарлардан тапсаңар болот. Анан айылдын баары тең эле карызга сурай бербейт. Бир бөлүгү бар, карызга сураган бөлүгү болот, ооба. Бирок нага алган бөлүгү бар. Аларды каттасаңыз болот. Түшүндүңүз, Муну сиз сүйлөшүп атып билесиз. Бул карызга сурайт экен, макул. Карызга сураса кел, анда сага сунушум бар. Ушинтип өмүр бою карыз боло бербестен, давай биз менен бизнес жаса, акча тап. Карызга сурабай каласың дейсиң. Көрдүңүзбү? Жок, мен колуман келбейт десе, анда кечирип эле кой, анда продукция ал. Мен жок, продукция алган акчам жок, мага карызга берсе, анда давай бизнес жасайбыз. Жок, бизнес жасаган келбейт десе, анда давай карызга эмес, товарды ал дейсиңер. Ошол менде эки вариант дейсиңер. Карызга вариант жок дейсиңер. Ошол. Биздики алып сатуу эмес, биздики бизнес. Алып саткыңар келсе, ошол пока айлык чыккыча ошондон пайда көргүңөр келсе, анда өзүңөр чечесиңер да, мен ушуну алып сатып турайын деп. Мен өзү башында катталганда ошто баягы айылдар көбү мисалы апта биринде айлыкка деп алып чыктым, кандай болуп. Ал боюнча бир как раз кардарлардын каршы суроолору деген бар. Ошол жерде сонун жооп бар. Ошондо көрүп коюңуз бир сөздөрдө. Ошол жоопты үйрөнүп алсаңыз, баарын айта турган болуп каласыз. Эгерде алып сатсаңыз, ага да үйрөткөн сабагы бар. Эгерде сен карызга сурасаң, менде мындай баа болот. Эгерде накка сурасаң, анда менде башкача баа болот дейбиз. Же болбосо мен анда сага белек берем деп кичинекей белекке бир 30-40 сомдук нерсе алып койсо болот. Дароо акчасы табылат го ошол жерде. Иштеп көргөнбүз да, деп. Карызга сурап аткан адам дароо эле акчасы пайда болот да, белекке десең. Же башка баага берем десең. Ушундай да. Скидка алып койсоң нак болуп калат, анан скидка албай койсоң карызга сурайт, ушундай да. Аны сабакта да үйрөнөсүңөр. Же белек берип койсоң, сразу нак акча пайда болот. Аларда. Ушундай. Же башка бирөөдөн достан сурап турат. Мону төлөп турайынчы деп. Анан досунан карыз болот. Ошондой. Жана айлык түшөрдө бал болот да, билет болушуңар керек, бал жабыш. Эми ал командаңар чогулгандан кийин. Ошону мен мисалы үчүн өзүмдүн эле баасына өзүм скидка менен берип коем да, кошуналарга, камчтарга, туугандарга. Ошентип кылсаңар болот. Жок, андан да бирки акча көрөм десеңер, анда уже каталог басыңар. Так бул жерде алып сатуу эмес, бизнес. Биз кылып аткан нерсе бул бизнес. Аны ошол 50 балды жасоо үчүн сатпастан сатуу деген сабакты да бар, ошону да көрүп коесуздар. Ал дагы сонун, ал рекламага жана кайрымдуулукка иштетсе болот да. Бул жердечи. Ошондой бир бөлүгүн кайрымдуулукка да иштетсе болот. Бизде мисалы үчүн бар, ошол 50 балды жасаш үчүн мисалы үчүн өзүнүн үй бүлөсүнө 3000 сомдук жетет, менин үй бүлөм кичинекей дегендер бар. 2000 сомдук жетет. Калганына алар көп шампунь, көп тиш паста, же көп гель душ алышат дагы, жетимдер үйүнө же карыялар үйүнө апарып беришет. Кайрымдуулук. Итайла кайрымдуулук жасагыла деп үйрөтөбүз. Кайрымдуулук жасаган адамдын бизде сабактарга чыккандар көп айтышат, иши аябай жакшы жүрүшөт да. Сонун мында Кудай бир дагы бир көбүрөөк береке берет да, ошону кайрымдуулук жасаган адамгача. Дагы көбүрөөк жасасын дейт да. Ошондой.
өзүнүн берекеси бар да анынча. Ошондой. Так, дагы суроолор болсо бериңиздер. Жакшы суроо бердиңиз. Наргиза. Жакыныраак келип алыңыз. Алысыраак болуп калат. Сабактарды көрүп окуйм деген үмүттөмүн. Так, бирөөдө шум болуп атат да, кимде шум болуп атат. Наргиза өчүрүп туруңузчу микрофонуңузду. Эми жакшы болуп атам? Эми жакшы болуп атат. Эми айтыңызчы. Мен айтайын дегеним, Instagram баракчама бир ушул кабинетте иштеп жүргөн эженин эле видеосун чыгардым. Мен дагы бир өзүм тапкан видеом жок. Ошол видеодон менде 7582 просмотр болду. Анан 20 адам турады. 5-6 биз иштеп көргөнбүз, болбойт деген койуп иштебейбиз деди. Ошончо адамдан мен азыр экөө деле каттагам. Не себептен? Так, биринчи просмотрдан баштасак, башка бирөөнүн видеосун койчу болсоңуз, TikTok же Instagram сизди теневой банга киргизип коюшу мүмкүн. Теневой банга автордук укугу бузулган экен билинип калса, сиздики ошондой коркунуч бар. Ошого башкалардын видеосун киргизбей, өзүңүз жасаган аракет кылыңыз батыраак. Өзүңүз жасаш башында кыйын болушу мүмкүн, бирок оңой эле болуп калат жасай баштасаңыз. Жасап алгыча кыйын сезиле берет өзүчө. Анан жөн эле мындай үйрөнүш максатта жасай бериңиз башында. Сразу эле азыр бүгүнкү күндө натыйжа көрөм деп күтпөңүз, пока мен үйрөнтам деп өзүңүз видео тартып үйрөнө бериңиз. Теневой банга киргизип койсо, сиздин видеоңузду көрсөтпөй коет эч кимге. Сизге подписка болгондор гана көрөт дагы, жаңы адамдар көрбөй калат. Ошон үчүн теневой банга киргенде кеч болуп калат. Ага чейин аракет кылыңыз кирбегенге. Кийинки маселем 6 адам кайрылды, 6-одан 2 катталды деп атасыз, Бул эң сонун натыйжа. 20 адам жазды, 20 адамдан 2 катталды. Бул нормалдуу көрүнүш. Бизде деле ошол, мен убактында аябай алышат. Ошончо маалымат берем. Кимдирбе мага туура келбейт экен дейт. Кимдирбе видеону көрүп бүттүңбү деп 10 жолу сурасам да жооп бербейт. Видеону көрүп бүттүңбү, эмне болду десең да жооп бербейт да. Анан кимдирбе 3 айдан кийин келет. Сизди жоготуп албадымбы, жакшы болду мага жазганыңыз дейт. Мен эми бошобой калып, эми көрүп чыктым дегендер болот кээбилер. Кээбилер мага туура келбейт дейт. Кээбилер вообще кандай бизнес экен дейт. Кел тааныш болалы, өзүң жөнүндө кичине айтып берсең, ошол ойдон калып кеткен болот. Ошондой. Нормалдуу көрүнүш. Адамдардын каалоосу аргандай. Кимдирбе мына азыр каалап турат, кимдирбе жөн эле любопытство да, жөн эле. Билип коеюнчу эмне экен бул деп көрүп койду, болду. Так мындай умтулуу жок да азырынчачы. Просто эле билип койду, кызыкчылык үчүн эле да. Көпчүлүк адам любопытство менен келет да, билип коеюнчу деген эле нерсе. Бул эмне экен көрүп коеюнчу деген эле нерсе болот да көпчүлүктө. Мына азыр бизде эме деле ошонттук, Ализа деле чынын айтса мен бизнеске кызыгып келген жокмун, просто ушундай ссылка менен келип калдым, мага кызык болду деп атат. Любопытство азырынча, бул кандай бизнес экен, эмне экен, мен билгим келет деген болуп атат да, маалымат алгысы келет, кызык болуп атат. Бирок мен болду, мага бизнес жакты, мен киришип иштейм деп келген жок Ализа. Ошол сыяктуу көпчүлүгү ошондой эле болот да, ошон үчүн нормалдуу көрүнүш. Ага капа болбойбуз. Бирок биз барган сайын, жакшыраак түшүнгөн сайын, жакшыраак элдерге түшүндүрө баштаган сайын, бул процент азая баштайт. Жок дегендердинчи, унчукпай койгондордун. Бирок идеалдуу баары тең болбойт эч качан. Мен мына ушунча тажрыйбам бар, ушунча сонун жооп берем суроолорго, тарс жооп берем. Ишеничим күчтүү, бул бизнеске аябай ишенем. Ишенич биле эмес, уже жашап атпайбыз бул бизнес менен. Канча максаттарга жеттик, бирок мага деле унчукпай жооп бербей койгондор көп болот. Бирок салыштырмалуу сиз менен мени салыштырганда, сиз кээ бир суроолор келип такалып каласыз дагы, ошол жерде сапат жоголот, Мен такалбай тарс жооп берем, сапат жоголбойт менде. Бирок экөөбүз салыштырса, экөөбүздүн процентибиз эки башка болот. Бирок 1-2 ай ушинтип кыйналып, жооп бере албай такалып калып, сабактарды көрүп жооп бере берсеңиз, сиз да ошондой жооп берчү болуп каласыз. Отдача жакшы болуп калат. Машыгуу керек, практика керек да. Анан кандидаттардын каршы суроолору деген сабак бар, ошону көрөсүздөр. Ошол жерде бүт үйрөнөсүздөр. Убактым жок дегендерге эмне деп жооп бериш керек, жакпады дегендерге эмне деп жооп бериш керек, пирамида дегендерге эмне деп жооп бериш керек, бүт үйрөнөсүздөр. Кээбилер адам издеш керек экен да деп кече видеодо эме сабакта группада барлар көрдүңүздөр окшойт, жооп беришти. Мен жооп бергендеримди жөнөтүп койдум. Ошол сыяктуу атайын сабак бар да, ошол сабакта бүт үйрөнөсүздөр. Дагы кимде кандай суроолор? Азыр баардыгыңар ойлонуп отурасыңар, кандай болот депчи. Бул аябай оңой бизнес, если мынтип ойлонсоңузчу, бул деген шаблонду жанагы трафарет да. Өзүңөр эле кылган нерсени башкага үйрөтө бересиңер. Копия кылып, Как будто силердин копияңар пайда болгондой болот.
Адам тапкан ал келет. Мен башында регистрация болгондо мен да ошентип иштерде болуп айткам. Мен адам таба албайм, сүйлөй албайм, мен чакыра албайм. Мен только өзүм үчүн эле сатып алып турайын деп, өнүмдөрдү мен только өзүм үчүн сатып алдым. Анан өнүмдөр мага бекер болуп калсын деп, иштеген жеримде кыздарга алып мен заказ алып туруп берчүмүн ошого. Менин продуктум бекер келчү. Анан жанагы киши көбөйгөн сайын акча чыгып баштаганда ошону көргөндөн кийин анан кийин мен полностью ушу бизнеске өтүп кеттим. Уштан чыгып кеткен мен жалдан иштегенди жаман көрчүмүн. Жаң кирген кыздар микрофонду өчүрүп аласыз. Азырча сүйлөгүчө, ашыкча үндөр болбош үчүн. Ким кирди? Тескери баш кирди. Ким кирди? Акробат кирди, акробат. Жооп берип коесузбу, ким кирди? Атыңызды айтып коюңуз. Мен Хадижа. Хадижа. Хадижа, сегодня зарегистрировали. Хадижа, кайсы региондонсуз сиз? Кайсы региондосуз сиз? Жалбат. Алапка району. Алапкадансызбы? Алапка жердешкенбиз. Мен ата тегим Алапкадан. Атак ошто чоңойгон өзү. Жакшы. Хадижа эмне жумуш кыласыз өзүңүз? Үйдө декретте же бир жерде иштейсизби? Үйдө декретте мен эч кандай жумуш кылбайм. Жакшы. Балдарды караганча, бул бизнестин эмнеси менен жакты сизге бул бизнес? Же эмнеси менен кызыктырды сизди? Маалымат жок, билбейм жакшы. Эми алып атасыз. Көптөн маалымат жок азырча. Түшүнүктүү, рахмат. Жалко кеч калдыңыз, макул. Запистен көрүп аласыз, биз биякта запис кылып атабыз, запистен көрүп аласыз, буюрса биздин жолугушууну. Микрофонду өчүрүп коерсиз, анда биз анда суроолор менен сүйлөшөбүз, суроолор жок болсо мен сиздерге 1 жылдык программа берип коем сиздерге, примерно. Божомол программа. Же кыскача программа, Суроолор барбы? Айымдар, эжелер, жеңелер, келиндер, карындаштар. Жок. Азыр жаңы катталдыңар, бардыңар. Азыр бардыңар бир структура болуп кетип атасыңар да. Силер өзүңөр үйрөнгүчө биз каттап атабыз. Так элечи. Акырындык менен үйрөнөсүңөр, бирок бардыңар эле бир сыйра бирөөнү каттап көрдүңөр. Ализа каттадың кече бирөөнү. Үйрөттүң, Эйсон. Полностью өзүң кылган кадамдарды өткөрдүң ага. Бүгүн Наргиза өзү катталды, сразу астынан бирөөнү каттады, Наргиза. Эң сонун жакшы. Звонтетип профилин, паспортун эме кылдыңбы? Верификация жасаттыңбы? Жок. Ошонусун жасатып кой, мен эртең текшерем, Бир үйрөнүп алсаңар оңой болуп калат. Булайка уже понимание бар, булай. Булайка да бүгүн регистрация кылды бирөөнү. Азаматсыздар. Супер команда экен. Мындайларды мен көп көрө бербейм. Көпчүлүгү жак алман келбейт деп отуруп берет. Сиздер уже үйрөнүп атасыздар, эң сонун. Жок, мен кыла албайм деп 1 ай жүргөндөр болот. Сиздер уже үйрөнүп атасыздар, эң сонун. Вот Хадича тоже сама зарегистрировалась, бүгүн. Молодец. Регистрация кылдым. Супер. Еще астынан бирөөнү кылды, ооба. Супер команда. Жакшы. Азаматсыздар, эң сонун. Так, биз анда видение көтөлө, сиздер менен суроо жок болсо, супер, у вас сонун команда болуп атыр азыр. Уже көрүп атам, эртең жанда тарсылдаган лидерлер болуп чыгат экен. Группага кирсең эле очередь менен сабак өтүп аткан лидерлер болуп чыгат экен булар, бул турушта. 1 жылда жанагы сиздер көздөгөн максатка кантип жетесиздер, сону сүйлөшөлү. Алгач сиздин башында биринчи 1 ай же 2 ай бул албетте айдыже эмнени таштаса, кандай сабак өтсө, кандай видео жөнөтсө, кандай сабак өтсө, же мен сабак өтсөм, ошону максималдуу түрдө өздөштүрүп алыш. Сиздин азыр негизги максатыңыз ушул 1 ай. Бул эмнеге мындай элестетиңиз, сиздин колуңузда бир банан бар. Мен сизден өрүк сурап атам. Мага өрүк бере аласызбы? Өрүк жегим келди. Же болбосо сиздин досуңуз жанагы эмнеде? Токсикоз болуп атат. Өрүккө эмне деп коет эле? Биресе жегиси келгенде эмне деп коет? Токсикоз дейби эле? Ошо өрүк. Өрүккө токсикоз болуп атат. Өрүк бере аласызбы сиздин колуңузда банан эле бар болсо? Бере албайсыз, Биздин колубузда эмне бар болсо ошону гана бере алабыз. Жок нерсени бере албайбыз.
эгерде кимдир бирөө суроо берсе, ошол суроого жооп сиздин башыңызда бар болсо, сиз жооп бере аласыз. Жооп жок болсочу, бере албайсыз, Сиздин ичиңизде бул бизнеске ишеним күчтүү болсо, бирөөдү сиз ишендире аласыз. Продукцияга дагы. Сиздин ичиңизде, башыңызда ишеним жок болсо, жүрөгүңүздө бул продукцияга, бул компанияга, бул бизнеске ишеним жок болсо, сиз бирөөдү да ишендире албайсыз. Түшүндүңүз, Ошон үчүн алгач башында эмне кылабыз? Башыбызды, жүрөгүбүздү ушул бизнеске толтурабыз. Бул компания боюнча маалымат, бул бизнес боюнча маалымат, бул бизнестин күчтүү тараптары, бул бизнес эмнеге адал, эмнеге арам эмес, ошол сыяктуу. Ичиңизде кичине күмөн болсо, ошол күмөндү башкаларга жуктура баштайсыз. Ошон үчүн сиздин азыр башында максатыңыз бардык күмөн саноолорду айтып, жазып, бизден сурап билип алыш, сабактарда көрүп үйрөнүп алыш. Аз суроолорду бердиңиздер, адамдарды кайдан табабыз? Бул да эң сонун суроо. Сиздин башыңызда адамдарды кайдан табыш? Биякта жооп бар болсо, сиз башкаларга ишеничтүү айта аласыз да. Бул бизнес сонун. Жасаса болот, колубуздан келет деп айта аласыз. Биякта сизде башыңызда жооп жок болсо, сиз бирөөгө да ишендирип айта албайсыз да. Бул бизнести жасай алабыз, колубуздан келет деп айта албайсыз. Түшүндүңүздөр, Ошон үчүн башында сиздер жүрөктү, мээни ушул бизнеске толтурушуңуздар керек болот. Бул кандайча сабактар менен, анан интервьюлар. Сабактардын биринде көрөсүздөр, 5 ишенимди күчөтүш керек болот. 5 ишенимди. 5 ишеним бар. Бул өзүңүзгө болгон ишенич, башкаларга болгон ишенич, башкаларда ийгиликке жете алат. Мен эле эмес, мен чакырган адамдарда ийгиликке жете алат. Бул башкаларга ишенич. Андан кийин бул продукцияга ишенич. Продукцияны өзүңүз колдонуп көрөсүз, көптөгөн продукцияларды колдонуп көрүп, жактырганыңызда арасында жактыргандар болот, жакпагандар да болуп калышы мүмкүн. Жактыргандар көп болгондо сизде ишенич көбөйөт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча башында башка дүкөндөн албайбыз, только ушул дүкөндөн алабыз. Бардык нерсени, бар нерсеничи. Даже баасында бир 50 сом айырма болсо дагы, жок, мен Фаберликтин колдонуп көрүшүм керек деп, Фаберликтин алып колдонуп көрүңүздөр. Ошондо сиздерде чыныгы ишеним пайда болот. Распродажаны күтүп отурбайчы. Чыныгы ишеним пайда болот, сиз бирөөгө продукция жөнүндө ишендире алчу, ишендирчү деңгээлде айтып бере аласыз да. Азыр продукцияны ичип жешиңиздер керек да. Сизди эч ким кыстабайт, сен алышың керек дебейт, бирок бул сиздин чечимиңиз болуш керек да. Мен ушул продукциянын баарын көпчүлүгүн колдонуп көргөндө гана мен бирөөгө айта алам. Бирөөгө бул бизнестин келечеги бар деп айта алам. Же бирөөгө бул продукция сонун деп айта алам. Продукция болгон ишенимди күчөтөбүз. Кийинкиси бул компанияга болгон ишеним, компания боюнча бизде видеолор бар. Аларды дагы жөнөткөндө көрүңүздөр. Бул эмнеге компанияны мактап атат бизге дебеңиздер. Компанияга ишенич болгондо сиз бирөөгө уверен айта аласыз да. Эмнеге Фаберлик деген видео сабагыбыз бар, көрөсүздөр. Анан индустрия, сетевой маркетинг бул эмне? Сетевой маркетинг кайдан пайда болду? Эмнеге сетевой маркетингти түшүнбөгөндөр, жаман көргөндөр көп? Эмнеге бул бизнес күчтүү? Кандай дүйнөдө кандай өзгөрүштөр болуп атат сетевойдо? Сетевой маркетинг деген өзүнчө плейлист бар. Ошол жердеги сабактарды көрүп коюңуздар керек. Көрүп коюшуңуздар керек. Ошондо сиздерде чыныгы 5 ишеним пайда болгондо, сиз башкаларды кызыктыра аласыз, башкаларды ишендире аласыз. Өзүңүз да жарым жолдо сынып калбайсыз да. Түшүндүңүздөр, Анткени дегенде сиздер келечекке иштеп атасыздар. Бул жерде бизнесте акча дароо түшпөйт да. Мисалы үчүн биз сулук салонду раскрутка кылып реклама кылганда сулук салонубузду 7 ай биз арендага гана иштедик да. Чыгашага гана иштедик. Ошондо биз өз бизнесибизге ишенбесек эмне кылат элек биз? Жарым жолдо болбойт экен. Биз только арендаторго иштеп атабыз деп жаап коет элек, туурабы? Кийинки 3 жыл биз салонубузду чоңойтконду киргизип аттык. Акча түшүп атты, ошону топтоп салонду чоңойтконду киргизип аттык. Эмнеге ошол нерсени жасап аттык? 3 жыл биз чоң нерсе албадык да. Ошончо акча киргизсек дагы албадык, сатып албадык. Бир машина алып албадык, бир чет өлкөгө саякатка чыгып кетпедик да, ошол салонду өнүктүрүп атканда. Эмнеге? Биз салондун келечегине ишенип аттык да, ошон үчүн. Ишенбесек ошол нерсеге барабы элек? Барбайт элек. Сиздер дагы азыр айталымын айттыңыздар. Бир жылда мен 100 миңге, кимдирбөө 50-60 миңге жетем деп, ошол максатка жетиш үчүн сиз мүмкүн 2 ай акча көрбөшүңүз мүмкүн. 2 ай пайда жок иштешиңиз мүмкүн. 1 ай, 3 ай пайда жок иштешиңиз мүмкүн. Ошол мезгилде жарым жолдо сынып калбаш үчүн ушул 5 ишеним болсо, анан сиз аягына чыгасыз. Натыйжасында билесиздерби эмне болду? Биздин салондорубуз, 2 салон, шаарда эң мыкты салондордун бири болуп чыкты да. Биз ошондой ишенгенибиз үчүн. Ишенбесек өзүнөн өзү болмок беле ошол нерсе? Болбойт эле. Фаберликке кайра киришкенде башка бизнестер жасап көрдүк. 8 бизнес жасап көрдүк бир убакта. Бир убакта 8 бизнес. Анан салонду көбөйтсөкпү, санын же Фаберликти алып кетсекпи деп ойлогондо, Фаберликтен өтөр жок экен деп түшүндүм. Мен ошол ишенич менен келдим. Келип киришип толугу менен 1 жыл мен только ноутбуктун аркасында отурдум. Ноутбуктун аркасында отуруп, адам каттабайм, адам үйрөтпөйм. Үйрөтсөм да аз эле убакыт бөлөм. Эч кандай акча көбөйгөн жок. Мурункудай эле 40-50 миң сом түшөт эле иштебесек дагы. Башка бизнестерге кетип калган үчүн. Бирок акча киреше өспөй жатса дагы мен 1 жыл ноутбуктун артында ошо сабактарды жасап аттым. Эмнеге?
мен көрүп аттым арадан убакыт өткөндө 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 сом киреше таба алам ушул бизнестен депчи. Эртең келечекте баардык шаарларда командам бар болот деп. Ошону элестетип аттым. Ишенгеним үчүн мен 1 жыл ноутбуктун аркасында чыдап отуруп аттым. Чарчап ноутбукту көргүм келбей калат эле. Жана слайдтар жасап атып, сиздерге сабактар жасап атып. Монтаж кылып анан адашкан жерлерим кыркам. Могул жерде көп сүйлөп коюп, мен адашыпмын, мен жерде туура эмес сүйлөп атам деп кыркам. Ага да кечке убакыт кетет, ошончо саат уктап калам. Чарчапчы. Ошентип иштеп жүрдүм. Эмнеге? Ошол келечекке ишенгеним үчүн. Сиздерде да ошондой ишеним пайда болуш үчүн, эртеңки күнгө жашооңузда ушундай өзгөрүштөр жасайм деп ишенич болуш үчүн сизге ушул сабактар керек да. Анын үчүн интервьюлар. Анан интервьюларды көрсөңүз, өзүңүзгө ишенич пайда болот. Мендей эле келин айылда экен, күйөөбү еще каршы болуп телефондорун сындырат экен эле. Туалетте бекинип алып иштейт экен эле. Менде андай каршылык жокко, менде эч ким тоскоол болбойт кантип деп өзүңүзгө ишенесиз да. Же кимдир инвалид коляскада отуруп, Гүлбахар эже инвалид коляскада отуруп 30-40 миң кирешеге чыгыптыр. Бирөөдөн тилемчи болуп албастан, жок ушул бизнестен өзүнүн тилеген жашоосуна жетиптир, эч кимден акча сурабай жашайм деп. Ошол жетип атса мен эмнеге жетпейм деген ишеним пайда болот. Ошого интервьюларды да көрөсүздөр. Түшүндүңүздөр эле, сабактарды эле эмес. Анан интервьюларды көрүп атып башка бирөөлөргө ишене баштайсыз. Могул окшош экен, бул бухгалтер экен, бул да бухгалтер экен. Демек бул да жетсе болот ийгиликке жейсиз. Кимдирбөө көрөсүз, банкта иштейт экен. Банкта иштегендер деле келсе болот экен да буга. Жөн эле үй кожокейлер эмес, банкта иштегендерге да бул кызык экен дейсиз да. Ошон үчүн ошол интервьюлар керек болот сизгечи. Интервьюларды көрүп турасыз. Сабактарды көрүп турасыз. Анан бирөөлөрдүн ийгилик окуялары өткөндө жөнөтүп атты группага, автобуста кетип айтып берип атышты. Ошол сыяктуу ийгилик окуяларды таштасак да сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Бирөөлөрдүн анан ошол ийгилик окуяларды жаттап калган аракет кылыңыздар, бирөөгө айтып берип. Дубалга айтып бересиз, күзүңүзгө айтып бересиз, же болбосо балдарыңызга айтып бересиз, ошондой эсиңизде калат. Ошондо сиз бирөөгө айтып берип атсаңыз, мен паланчамын да десе, как раз сага ошогон бизде бирөө бар деп айтып бересиз да. Түшүндүңүздөр э? Ошондой куралдар пайда болот сиздерге. Азыр биринчи ай демек сизге ичиңизди, жүрөгүңүздү ушул бизнеске толтуруу, маалыматка толтуруу да. Ошондо сиз бул бизнести жасай аласыз, үйрөнө аласыз жана бул бизнеске ишене аласыз. Кийинки маселе, жакынкы 2 ай 3 ай ичи сиз же 2 ай деп коелу, 2 айда сиз өзүңүздүн алгачкы 1 ай ичи дагы. Азыр ушул ай ичи дагы ошол жерден жасайсыз. Алгачкы 5 ключевой партнерыңызды табуу. Ключевой партнер деген бул сизге окшоп сабактарды көрөт, ушундай жолуучуларга чакырсак келет, суроолорду берет, дайым суроолору бар. Адам чакырып көрөт, аракет кылып көрөт, колунан келбей жатса да жасап көрөт. Жасай берет. Дагы чакырып көрө берейинчи болуп калаттыр дейт. Адамдарга продукция боюнча маалымат берет, продукцияны өзү колдонуп көрөт. Мындайча айтканда бизнеске серьезно мамиле кылат. Жөн эле жасап көрөйүнчү деп сабактарды көрүп коюп, эч нерсе кылбагандар кирбейт аларга. Бар андайлар. Сабак көрүп коет, эч нерсе кылбайт. Маалымат бербейт, анан жолугушка чакырсаң да келбейт. Көрүп атасыңбы сен, көрбөй калдым деп коет. Как оюн катары көрөт да, алар ключевой партнер эмес. Алар бүгүн мээнет кылган даяр эмес да аларчы. 5 ключевой партнер бул сизге окшоп аракет кылат. Өзүңүзгө окшопчу. Өзүңүзгө окшоп дегенде точно сиздей сүйлөбөйт. Точно сизге окшоп суроо бербейт. Бирок сизге окшоп аракет кылат дегенибиз да. Сизге окшоп сабактар көргөн аракет кылат. Жолугушка келет, чакырсак, сиз чалсаңыз убактысы болбосо башка жолу чалайын деп туруп ошол убакта сүйлөшөт. Демек бул бизнеске чындап эле кызыгуусу бар, чындап эле аракет кылгысы келет да. Сөз түрүндө эмес, иш түрүндө даяр. Ошондой 5 ключевой партнер табуу. Бирок ал 5-өнү каттасаңыз эле болуп калбайт да. Өзүңүз айталы 20 кардарыңызды, 30 кардарыңызды каттап атып, ошонун арасынан 5 чыгат. Же 100 болушу мүмкүн. 100дөн 5, же 130дан 5, же 50ден 5 чыгат ушундай. Ар кимдики ар кандай. Ошол 5-өнү табыш үчүн 50 же 100 кардар катташыңыз мүмкүн да. Аны сиз өзүңүз жасабайсыз аны. Ошолордон да бири-бирин чакырып келгендер болуп калат. Өзү келет дагы бирөөгө айтып коет, кардар катар каттап коет. Анан сиз ошол Айгүл аркылуу, мисалы үчүн Айгүлдү каттадыңыз, Айгүл өзүнүн досун каттады. Анан эмнегедир Айгүл өзү аракет кылбай атат, жөн эле кардар болуп калды, бизнеске кызыгып келди эле өзү. Анын досу айталы Бермет бизнеске кызыгып атат. Кээде ушундай болуп келип калат. Бирөө аркылуу келип калат. Ал себепкер болуп калат да. Ошентип 5 ключевой партнерыңызды тапканда, сиз өзүңүздүн командаңызды курдуңуз. Бул сиздин биринчи баскычыңыз. Кардарларды каттап атып, алып саткандарды каттап атып, 5 ключевой партнер, 5 бизнеске кызыккан, чындап кызыккан адам табуу. Эми ошол 5-өңүз менен бирге алардын 5-өсүн табабыз бирге. Табасыздар. Алар 5-өнү табам деп атып, алар да өзүнүн 50-100 кардарын каттайт. Бирок азыр сизге 50-100 дегенде өтө көп болуп атат. Жанагы адамдарды кайдан табам деген видеодо көрүп түшүнөсүздөр. 150 кардар бул кыйын маселе эмес да. Азыр сизге көп көрүнүп аткан менен эртең кантип 1000 киши, 2000 киши катталып калган өзүңүз ачылып калат. Убага келгенде. Ал кантип болот? Мына өзүңүздүн 5 кардарын, 5 ключевой партнерыңызды таптыңыз.
Эми бешөөсү дагы өзүнүн бешөөсүн тамамдап эмне болот? Алар дагы 50-100 кардар каттайт. Сиздин айталы 100 кардарыңыз бар, алардын дагы 100 кардары бар. Канча болот? Бешөөнүкү. 5 жерде 100 канча болот? Бешөөнүкү 500 болот, туура. Сиздин 100үңүз менен 600. 600 кардарыңыз ар бири 1000 сомдон соода алганда, бул деген 600 000 сомдук соода. 600 000 сомдук соодага сизге мен жөнөкөйлөп айтып атам, 60 000 сом киреше түшөт. Түшүндүңүзбү? Мына 60 000 сомго ушинтип чыгасыздар бир жылда. Мен бир жылда 60 000ге чыгам дегендер. Мен бир жылда 100 000ге чыгышым керек дегендер, бир жылда ошо менен токтобойт да. Алардын 5 ключевой партнер болдубу? Эми алардын 5 ключевой партнеры өзүнүн 100 кардарын каттап атып, 5 ключевой партнерин тамамдап атып, ошол 600 кардарыңыз анан 1000 кардарга айланат. 1000 кардарыңыз 1000 сомдон соода алганда, бул 1 000 000 сомдук соода. 1 000 000 сомдук соодага сизге 100 000 сом киреше түшөт. Ушинтип бир жылда, 1,5 жылда 100 000 кирешеге чыгып атышат. Кимдирбир 70-80 000ге, кимдирбир 50-60 000ге чыгып атышат. Көрдүңүздөр, өзүңүз жалгыз 1000 кардар тапкан жоксуз. Ал реалдуу эмес. Мен өзүм да 1000 кардар таба албайм. Даже таргетти колдонуп таба албайм да. Жетишпейбиз дагы. Мисалы үчүн азыр мен сиздерди каттаганга жетишпейт элем, бирок айдыжы каттап үйрөтүп эме кылат. Өзү жетишпейм деп түшүнүп атат. Сиздерге да эртең кардарлар көбөйгөндө жетишпей калбайлы деп үйрөтүп атат, Эртең жетишпей калганда сиздер күтүп каласыздар. Күтүп калбаш үчүн бүгүн үйрөнүп алганыңыздар эң сонун. Айдыжы качан бошойт экен дебей өзүңүздөр шап кардар таптыңыз, шап каттап койдуңуз, Алып сатуучуну таптыңыз, шап алып сатуучуну каттап койдуңуз. Сиздин ишиңиз жеңилдеген болот. Айдыжы качан бошойт экен, ой, бир жумада бошойт экен, бир жума очередтебиз дебейсиз да. Түшүндүңүздөр, ушинтип сиздерде мына 1000 кардар, 500 кардар ушинтип болот. Анан 50-60 000ге, 100 000ге ушинтип чыгасыздар. 1000 киши 1000 кардар, ой көп деп эсептешиңиздер мүмкүн. Как раз мен адамдарды кайдан табам деген видеодо көрөсүздөр. Как раз 6 айда канча кардар тапканын көрөсүздөр. Өзү ауыз ачылган, мен деле күткөн эмесмин ошончо болушун. Эмесе үй кожекеси, эч жакта иштеп көргөн эмес, тажрыйба жок. 4 баласы ууда, бири да садикке барбайт. Акчасы болгон эмес садикке бергени. Бир баласы 1-класста окуйт. 1-класста окушту билесиз. Окуган баланы билесиңер. Кечке заниматься керек алмайт, Убакытты алат. Вот ошондой 4 бала менен иштеп атып, акчадан кыйналып, карызга продукты питания, тамак ашты карызга сураган мезгилинде, ушундай кризис учурунда ушул бизнеске киришкен да. Бир жыл ишенбей жүргөн бирок. Бир жыл ишенбей жүрүп, как раз ошойда окуясын көрөсүздөр. Бул реалдуу окуя. Биздин келинибиздин окуясы, как раз бизде келин баланын. Кийин акыры 180 000 бонус алды айлыктан тышкары. 50-60 000 айлыкка чыкты ошол. Как раз бир жылда чыкты ошого. Вот, көрдүңүздөр, ошон үчүн бул нерсе реалдуу болгону жанагы бас кадамды жасаш керек болот. Биринчи бир айда биз толтурабыз биякты, жүрөктү бияка. Ошол бир ай ичи кардарларды издеп таба беребиз, арасынан ключевой партнерлор чыгат. Бир айда, 2 айда чыгышы мүмкүн. Анан кийинки 2 айда, уже 2 айдан кийинки 3-4 айда алардын 5 ключевой партнерин издеп иштейбиз биргеликте. Аларга 5 ключевой партнер табыш үчүн иштейбиз. Ошентип отуруп анан жанагы чоң команда курулат. Ошентип отуруп анан 50-60 000, 100 000 деген кирешелер чыгат. Кимдирби 30-40 000 дегендер болсо, 30-40 000диктер примерно канча болот? 300-400 кардар. 300-400 кардар 300 000, 400 000 соода кылганда сизге 30-40 000 сом киреше түшөт. Көрдүңүздөр, Сиздер ушинтип жетесиздер. Анан ошо как раз бир жылдан кийин как раз сиз койгон максатыңызга уже акчаны топтой баштаган болосуз, же алып кала баштаган болосуз, же жасай баштаган болосуз. Смотря эмне Мисалы үчүн кир машина алышым керек десеңиз, кир машинаны ала баштайсыз биринчи. Анан ошону видеого тартып киргизесиз, анан командаңыз ишенет. Кир машинасы алыптыр, сонун, демек акча бар экен деп, алар дагы ключевой партнериңиз дагы көрө иштей баштайт. Өзүнүн жанагы 5 ключевой партнеры, алардын 5 ключевой партнеры деген үстүнөн иштей баштайт. 5 ключевой партнер деген бул сиздин бизнесиңиздин туруктуулугу да. Ошол 5өөнү сиз өстүрөм, аларды 30-40 000ге, 50-60 000ге жеткирем деп атып, өзүңүз 100 000, 200 000ге чыгасыз. Бул бизнестин күчтүү жери ошол башкаларга өзүнүн максатына жеткенде жардам берип атып, ошолор менен бирге ошого иштеп атып, өзүңүздүн кирешеңизди чоңойтуп аласыз. Мен өзүм эле байыйын эмес, команда менен байыйбыз деген да, бул ошонусу жакшы. Соопчулук менен кошо да бул. Кыскача айтканда, мына бир жылда сиздер ушинтип өсөсүздөр. Мен айтайын дегенди айттым, суроолоруңуздар болсо сурайсыздар. Анан жаңы келген кыз менен эми таанышабыз. Барыңыздар жөнөтүп коюн, таанышабыз сиз менен. Могу кыз менен. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Адал арам маселеси боюнча суроо жооп барбы жокпу?
продукцияларда бардыгы эле мындай колдонот бардыгы эле, бирок мындай дагы аралашмасында мындай эмелер барбы, мындай карам эмелер колдонобу? Бул боюнча как раз компанияда атайын комиссия түзүлгөн. Как раз бизде оронгон лидерлер көп да. Оронгон лидерлер биз эле Кыргызстан эмес, Казакстан, Кыргызстан, Дагестан, Россиянын өзүндө, Кавказда бар, билесиңер, Азербайжан. Ушул мамлекеттерден де чоң лидерлерден турган комиссия түзүлгөн. Ал комиссияда менин келинчегим Дарья да бар. Анан Тося Маматова деген бизде лидер бар. Ал да бар, көптөн бери ороонуп жүргөндөр бар. Ал комиссиянын негизинде ошол халал сертификатты акташ үчүн, туура келиш үчүн ошол боюнча консультация алып турушат. Анан ошол консультациянын негизинде өндүрүштү ошого түзүлгөн. Мисалы үчүн желатин, мисалы үчүн желатинди билесиңер, желатинди чочконун терисинен алса болот, и желатинди уйдун терисинен алса болот. Анан ошондой эле балыктын сөөгүнөн алса болот. И уйдун сөөгүнөн алса болот да. Ошол желатинди мисалы үчүн буга чейин чочконун сөөгүнөн алып аткан болсо, эми азыр ошол халал сертификатты туура келтириш үчүн акыркы бир 3 жыл, 4 жылдан бери ушундай да, же 5 жыл болуп калды окшойт. Мен келгенде бар эле да, анан комиссияны бирок жакында 2 жыл мурун түзүлдү. Мен биз иштеп атканда. Мен келгенде халал сертификаты бар эле, комиссияны 2 жыл болду окшойт түзгөндө. Ошодон бери уже ошол процессти бүт өткөргөн да ошондойгочо. И бул боюнча Юлия Трат деген бар продукция боюнча. Ал ошол как раз комиссияны түзүп, ошол как раз кече ысык көлгө келип кетти алар. Ошол боюнча как раз жооп берди. Ошол производствону ошол консультация берип турат да. Мындайга өзгөртүш керек, могул нерсени кошпош керек деп курамын текшерип турат. Ошондой. Халал сертификаты бар. Кандай? Биз ушул продуктаны туштаганда башкаларда бизге болуп сурайт да, бул халал же Ооба. Сураганда как раз сертификатын көрсөтөт. Сиз интернетке кирип, Фаберлик халал сертификат деп жазсаңар чыгат. Сайттын өзүндө да бар. Жазсаңар чыгат, анан группаларда кийинки наслер эми жаңы командасыңар, кимде халал сертификат бар таштап коелачы десеңер, баары кимде бар болсо таштап коет. Мен да телефонумда жок ал. Так мурун бар эле, жок. Азыр уже лидерлер өздөрү таштап коет, ошон үчүн мен сактабай эле калдым окшойт. Халал сертификат бар, аны колдоносуңар. Анан бир эле халал эмес, ICO деген сертификаты бар, GMP стандарт сертификаты бар. Булардын баары өндүрүштүн таза жол менен жасалышынын көрсөткүчү да. GMP бул дүйнөлүк стандарт. Сетевой компаниялардын же аптекада сатылгандардын продукцияларынын баары тең эле GMP стандарты бар боло бербейт. Өтө аз болот андайлар. ICO да бул күчтүү стандарт. Анан эме жаныбарларга тест кылбайт деген, not tested on animals деген. Жаныбарларга тест кылбайт деген сертификат. Бул жанагы зеленый партиядагылар бар го, ошолорго тиешелүү бул. Жаныбарларды кыйнабагыла дегендер бар. Аны кандай кылат? Мисалы үчүн тушту коёндун көзүнө тамчылатып көрөт да. Ошондой испытание кылбайт деген сертификат бар да. Коёндорго тест кылбайт анычы. Аны атайын датчиктер менен текшерет анычы. Башкача жол менен текшерет да мунучу, жаныбарларга эмес. Эмес жаныбарларды кыйнайт да, жанагы жаныбарларга эксперимент кылгандарчы. Коёнду байлап коет да, көзүнөн анан тамчылатат. Коён кыйналат да андан. Вот, ошондой эмес деген сертификаты бар да мунун. Негизги дүйнөлүк көптөр сураган 4 сертификат бар. Халал, анан GMP, ICO и not tested деген бар. Вот, продукциянын сапаты боюнча. Анан продукциянын сапаты боюнча билсеңиздер керек, фосфаттуу порошоктор дүйнөдө көп жерде, өнүккөн мамлекеттерде тыюу салынган. Сиздер дүкөндөрдөн көбүнчө алып жүргөн порошоктордун баары 90% булар фосфаттуу порошоктор. Фосфаттуу порошоктор адамдын терисине, ден соолугуна зыян алып келет, ракка алып келиши мүмкүн, аллергияга алып келиши мүмкүн, экземага алып келиши мүмкүн. Анан плюс алар экологияны бузат. Ошол көпчүлүк алып аткан порошок бул фосфаттуу порошок. Фаберликтеги порошок бул фосфаты жок порошок, бир чайкаганда чыгып кетет. Мисалы үчүн көпчүлүк порошокторду колдонгондо сиздер колгон колдонбосоңуздар, кир машинаңыздар өлүп калат. Автомат кир машина болсо өлүп калат. Спираль өлүп калат, анан кийин уста келип тазалабай белеңиз дейт да. Эмнеге? Ошол как раз фосфатнайынан болот. Тяжелый металлдар көп да, оор металлдар. Фаберликтики менен тазалаштын кереги жок. Тескерисинче сиз колгон алып отурбай, колгон менен тазалайт да. Колгон алып отурбай, смягчитель алып отурбай, сиз фаберликтин порошогун холостой салып койсоңуз, өзү тазалап коет. Буга чейин сиз фосфаттуу порошок колдонуп жүргөн болсоңуз. Бул мен сизге бир эле мисалын айттым да. Буга окшогон толтура мисалдар бар. Фтору жок тиш пасталар бар. Фтор дагы тишти өлтүрөт, эмалды өлтүрөт. Ошол сыяктуу экологиялык адамдын ден соолугуна зыян тийгизбей турган продукциялар аябай көп. Идиш жугучу да ошондой. Жакшы суроо айттыңыз. Башка порошокду колдонсом, балдарымдын ошол кийген кийимдерге генетика аллергия чыгат, анан ошол фаберликти колдонсом,
энергия чыгарбайт. Себеби ушунда экен да, ооба, себеби ушунда фосфатта. Менин апам да ушундай эле да. Менин апам колдо жудурат эле, кир самынга жудурат эле мурун. Кирге бербейт эле. Кийин биздин порошок чыкканда жыргап калды, колдо жубай калды. Биздин кыздарчы жыргап калышты. Балдар деле ошондой да, балдардыкы. Анан бул темада да барып көрө баштайсыздар. Вред моющих средств деген документалдуу фильмдер бар. Көрө баштайсыздар. Ошолорду көрсөңүздөр, биздин порошок менен кир жугуш, идиш жугуштарды жакшы айтчу болуп каласыздар. Өзүңүздөр көзүңүздөр менен көргөн менен башка го. Мына бирөө Фабрика иштебеген бирөө айтып атат деп жакшы ишенесиздер да, андачы. Так, ошондой документалдуу фильмдер бар журналисттердики. Дагы адалар маселеси боюнча мындай суроо болушу мүмкүн силерде. Силер адам каттап атасың да, анан адам содасынан пайда көрүп атасың да деген суроо болуп калат көбүнчө. Бул эмнеге окшош? Дүкөндөр деле адамдарды каттайт. Бирок алар өздөрүнүн кардары болгон үчүн алар каттабайт да. Атак каттаганга окшош. Биз деле ошол кардарды алып келдик интернет дүкөнгө. Интернет дүкөн билбейт да кимдин кардары экенин, туура? Кантип билет биз каттабасак? Биз дүкөндүн ээси болсок экен, өзү чакырабыз, дүкөнгө келип соода алса бизге пайда түшпөйт. Биз дүкөндүн ээси эмеспиз да, биз дүкөндүн ээси менен шериктеш болуп иштеп атабыз да. Бирге дүкөндүн ээси айтып атат, мага кардар алып келип берсең, мен сага соодадан чыгарып берем деп атат. Анан ошол кимдин кардары билиш үчүн бизге катта деп атат да. Получается, анда дүкөндүн ээси дагы арам иш кылат да, ал келип соода алган эсебинен пайда көрүп атат да ал. Кимдир айтат да, бирөөнүн эсебинен пайда көрүп атасың дейт. Ооба, бирөө соода алгандан пайда түшөт. Бардык бизнесте ошондой. Ресторанга барсаң, сен тамак аш жесең, ошонун эсебинен пайда түшөт. Ресторанды эсине десе кимдир айтат. Ал ресторандын ээси да деп. Ичо, ресторандын ээси сага сунуш кылса үчүн деп. Сен кардар алып келип бер, мен сага сооданын эсебинен чыгарып берем десе. Не арам болуп калабы? Сен жардам кызмат кылганың үчүн. Сен кызматың үчүн төлөп атат дейсиз, Кийинки маселе, чубак ажында Раматылыктын видеосу бар эле. 3-4 адамдын соодасынан акча түшсө, арам. 1-2 адамдын соодасынан акча түшсө, адал деген видеосу бар. Анан биз чубак ажы Раматылык менен жолуктук бул маселеде. Көрсөтүп бердик. Сиз айткан сөзгө таянсак, анда бардык атагы чыккан бизнестердин бардыгы арам болуп калат. Кандайчы деп түшүндүрүп бердик. Азыр түшүндүрүп берем. Түшүндүрүп бергенден кийин силерге ошол адистер биз менен талашыш керек экен, ошондо чындык жаралат экен деген да. Азыр түшүндүрүп берем. Эч нерсе деп жооп бере алган эмес да. Эмнеге? Себеби ал айткан сөз туура эмес болуп атат да, кандайча. Мисалы үчүн бир кафеге келдик, тамак ашын жеп көрдүк. Мисалы үчүн сиз Зулайка, мисалы үчүн сиз Зулайка келдиңиз, ошол дүкөндүн шашлыгын жеп көрдүңүз. Сизге жакты. Эми өзүңүздүн досуңузга Айгүлгө сиз рекламасын көрүп келдиңиз да, шашлыктын рекламасын. Же телевизордон көрдүңүз, же шиттен көрдүңүз. Жеп көрдүңүз да, өзүнүн досуңузга айталы, Айгүлгө айттыңыз. Айгүл келип шашлыгын жеп көрдү. Айгүл жеп көргөндөн кийин өзүнүн таанышы Берметке айтты. Бермет да жеп көрдү, өзүнүн таанышы же күйөөсүнө Айбек айтты. Айбек келип туруп жеп кетти. Айбек өзүнүн таанышы эжесине айталы Мадинага айтты. Мадина келип жеп кетти. Эми ошол кафе үчүн Зулайка биринчи кардар, биринчи деңгээлдеги кардар, Айгүл экинчи деңгээлдеги кардар, Бермет үчүнчү деңгээлдеги кардар, Айбек төртүнчү деңгээлдеги кардар, Мадина бешинчи деңгээлдеги кардар. Кафенин ээсине ал эч нерсе кылбаса дагы биз кардар алып берип атабыз. Ал реклама тармагында бир тыйын иш кылган жок, бирок Зулайка келиш үчүн иш кылды, рекламасын чыгарды. Бирок Айгүл келиш үчүн ал иш кылган жок, Зулайка иш кылды. Айгүл чакырганда Бермет келди эле, Бермет келиш үчүн ал иш кылган жок. Демек ага арам акча түшүп атат да. Анда бардыгы оозун жаап бири-бирине реклама кылбаш керек. Айтпаш керек. Ошондо адал болот. Болбосо аны эч ким текшере албайт. Сен кимден келдиң, мен тигиден келдим. Анда биз анда киргизе албайбыз деш керек анда. Эмнеге дегенде 3-4, 5 адамдын соодасына акча түшүп атат дүкөндүн ээсине, же кафенин ээсине. Көрдүк. Эми ошол кадимки дүкөн, кадимки кафеден айырмасы биздин дүкөндүн. Эмне деп атат? Кадимки дүкөн түшкөн пайданы өзүнө салып коет, эч ким менен бөлүшпөй атат ал. Реклама иши үчүн. Эч кимге бербей атат да. Рахмат бардыңарга деген да жок, ал билбейт дагы бирөө чакырып келип атканын. Чөнтөгүнө салып койду арам акчаны. Ошодо жашап атат. Эмне кылат? Эми арам десе да, эгер арам, сетевой маркетингде арам десе, анда кафенин ээси дагы арам тамак жеп атат, дүкөндүн ээси дагы арам тамак жеп атат. Бирок сетевой маркетинг компания бөлүшүп атат. Силер менеджер жасап атасыңар, силер реклама кыласыңар, ошо кардар алып келгениңерге, ошо кардарга суроолордон жооп бергениңерге, ошол кардарларды продукциялар боюнча тейлегениңерге, түшүндүрүп бергениңерге, консультация бергениңерге, акцияларды түшүндүргөнүңөргө мен киреше төлөйм деп атат да. Соодадан. Тиги кафенин ээси же дүкөндүн ээси чөнтөгүнө салып коет. Получается, сетевой маркетинг андан да бетер адал болуп атпайбы? Бөлүшүп атат.
Менет үчүн. А тиги менет үчүн бөлүшпөй чөнтөгүнө салып коет. Андан бетер арам болуп кетет анда. Дүкөндүн ээси, кафенин ээси. Анда сетевой маркетинг эместердин бардыгы арам болот да. Тескерисинчечи. Наоборот, сетевой салыштырмалуу караганда адал болуп калтат. Неге? Жасаган менетине төлөп берет да. Менетине жараша. Анан бизде билесиздер, аны сыртта иштебеген адамдар түшүнбөйт да. Сен бирөөнүн акысын жеп атасың деген сөздөрдү угуп калышыңар мүмкүн. Кантип жеп атам десе айта албайт. Кантип десе, ылдыйдагы адамдын содадан акча түшөт. Ылдыйдагы адамдын содасынан акча түшүш үчүн билесиңер эмне кылыш керек? Атырып жасаш керек. Жөн түшпөйт ал. Ошону билишпейт да. Силер азыр бир эле бутуңар өсүп кетсе, экинчи бутуңарды өстүрбөсөңөр акча түшпөйт силерге. Силер компания түшүнөт, силер иштебей аткансыңар деп түшүнөт. Анан экинчи, үчүнчү бутакты өстүрсөңөр, силер иштеп атсаңар деп иштегениңер жараша төлөйт. Компания деле жинди эмес, ал жерде жиндилеп отурган жок, иштебеген эле ортомчу бирөөлөргө төлөй берели дебейт алар. Антсе товар кымбаттап кетет анда. Жок, чындап иштегендерге берет. Ошону сырттагы адам билбейт, түшүнбөйт, ошон үчүн сен бирөөнүн акысын жеп атасың дейт да. Түшүнбөйт. Кантип жеп атам, гана айтып берчи десең айтып бере албайт. Даже молдокелер айтып бере албайт. Биз көп тартыштык да бул маселе боюнчачы. Көп тартышып бардык. Акырын утула башлаганда теманы буруп беришет. Ошолда көп тартыштык ал боюнчачы. Аз да фатва маселеси боюнча, фатва кылыш боюнча да сүйлөшүп атабыз, буюрса алып калаттырбыз. Ошо чубак жараматылык менен ошентип сүйлөшүп мен комиссия түзүп берем силерге, чогултуп берем деген эле. Кийин ал бошобой калды, анан пандемия башталып кетти, анан өтүп кетпеди ал. Өмүрү ушундай экен да, Кудайдын буйругу менен. Ошо биз до конца чыкпай калдык да, ал ишти чыга албай калдык до конца, аягына чыга албай калдык. Ана чубак жараматылык иши көп го. Комиссия чогултуп берем деди, кийин жазсам унутуп калыптыр ал иштичи. Анан кайра жолугушуш керек экен бул киши менен деп аттым элем. Иши көп да депчи. Бара бер эле өзүңөр түзүп алга деп коет комиссияны. Анан унутуп калыптыр бул иши дагы жолугушуп айтыш керек экен бетме бет дедим да. Сиз комиссия чогултуп берем деген эле десе, өзүңөр бара бер эле деп айтып бергем да мен. Биз барсак сүнтүп атат. Мындай катыбызды окуп айтат, катыбызга жооп бере албай атат, жооп бере албай теманы буруп атат. Макул келип силер менен атайын сүйлөшөлү десе, мен бош эмесмин деп темадан качып атат дедик да. Неге жоопкерчиликтен коркуп атат? Алар сизге окшоп билбейт да, ошон үчүн. Ошон үчүн мындай талаш тартышта боло албайт десек, ооба деди. Силер көбүрөөк тартышкыла, көп сетевиктер жок болуп кетип атат деди да. Тартышсаңар анан бир чындык жарылат деди эле да. Ошого маселеди айтабыз да биз тартышсак. Силер айтып аткан нерсе мындай. Анан фатва номер 5 деген документ бар. Аны дагы билип алгыла. Эми силер эгерде оронгондор менен көп иштейм билип аласыңар, барыпчы. Ал жерде мен бүт толук жооптор жазгам. Биринчи эле пунктунда ката бар. Биринчи эле пунктунда гарар деген маселе бар. Гарар деген бул эмне? Бул белгисиздик. Сен артыңа кардар табасыңбы, таппайсыңбы, белгисиз деп атпайбы? Кумар оюнга окшоп калтат, акча киргизип акчаңды чыгара албай калышың мүмкүн деп атат. Сетевойдочу. То есть сен акча киргизип, айталы 10 миңге товар алдың, анан кардар таппай калсаң артыңан акчаңа күйдүң, ошон үчүн гарар, бул белгисиздик. Кумар оюнуна окшоп калтат. Силер ошого чакырып атасыңар деп атпайбы? Анан жооп, биринчи пункт. Бул бизнеске акча адам тоокелге келет. Дүкөн ачып аткан адам качан акча табат, качан кардар болот, билбейт. Биз 7 ай арендага иштедик деп атабыз, а? Бирок биз 150 миң, 200 миң сом ошо салонго киргизгенбиз. Эгерде биз таштап койсок акчабыз да күйөт, күйөт элек. А фабрикте кантип күйүп атат ал адам? 10 миңге товар албаса, кардар таппады болуптур. Келди, сабактара качты акысыз. Кардар таппай койду, эмнесин жоготот ал? Шампунга күйөбү, башына жууп атып, мен күйдүм, шампунь күйүп калдым деп жуйбу башын. Бул бекер келиш келе да бул шампунь мен акчам алып калдым да дебейт да туурабы? Эми 10 эсе кымбат шампунь болсо да түшүнөбүз, дүкөндөн алып аткан баада болуп атса. Көп болсо бир 30% кымбат же 10%, же болсо наоборот арзан кээ бир товарлар, мындай итак эле алат эле да. Бирок ошол товарларды алат башка дүкөндөн, бизнес баштай албай атат да эмнегедир. Мына дүкөндөн алтасыңар, павильондордон алтасыңар, бизнес баштай алдыңарбы? Жок. Эгерде ал колунан келбей калса, кардар таппайса, ал эмнеге күйөт? Биринчи маселе. Биринчи маселе эмнеге күйөт? Ал эсинсе күйбөйт. Плюс, эгерде силер азыр биз сулук салон ачсаңар, силерди ким үйрөтөт салонду иштетишке? Эч ким үйрөтпөйт. Туурабы? А биз үйрөтүп атабыз. Получается, сулук салон ачкан адам күйүп калышы мүмкүн акчасына. А бизде күйүшү күмөн да? Эмнеге биз үйрөтүп атпайбызбы? То есть ал таба албаса, биз табыштын жолун үйрөтөбүз. А салондукунда үйрөтпөйт эч ким. Ал колунан келбей калса акчага күйдү, бизде колунан келбей калса акчага күйбөдү. Получается, бул пунктты жазгандар түшүнбөйбү өздөрү, билбейт да бул бизнестечи. Түшүнбөй жазып атат да. Кийинки маселе кумар оюндарына окшоп калтат деп атат. Бизде кумар эмес, бизнесте да кумар эмес. Кандайча? Эгерде биз 10 адамга айтсак, 10 адамдан бирөө же экөө кызыгат. Көрүп атасыңар да. Муну бизнес статистика дейт да, бизнес статистика. Өзүңүз эле айта берсеңер эле өзүнөн өзү же болуп калат, же болуп калбайт эмес.
Жакшыраак айтып берсең, ишенич менен айтып берсең, көбүрөөк адам кызыгат. Өзүң колдонуп жүрүп айтып берсең, көбүрөөк адам кызыгат. Бирок 10 адамга айтыш керек минимум. Ошондо жок дегенде бирөө кызыгат. Муну бизнес статистика деп коет. Бизнес статистика эмес бизде, бизде кумар эмес, бизде бизнес статистика. То есть сен 10 адамга айтсаң, 10 адамдан бирөө экөө кызыгат, же үчөө. Демек сага 30 адам керек болса, демек сен 300 адамга айтышың керек. Жок дегенде. 300 адамга кантип айтабыз? TikTok, Instagram, Facebook жана башка. Плюс бизге келген адамдар аркылуу айтабыз. Ал чакырып келди, биз маалымат бердик. Бизнес статистика. Эгерде бул кумар оюн болсо, биз давно бул бизнестен кетип калмак элек. Бул белгисиз экен, түшүнүксүз экен. Жок, биз билебиз, 10 адамга айтсак, бирөө, экөө, үчөө кызыгат, кээде 4-өө, 5-өө. Вот. Ошол түшүнүктү да билбейт дагы, гарар деп жазып коет атпайбы? Бул жерде гарар бар, белгисиздик бар деп. Каерде белгисиздик бар? Бизнес статистика бар. Ошону билбей жазып коюшат да. Ушуну тарс-тарс түшүндүрүп берсеңер, эгер жооп берсеңер, любой даже молдоке дагы ооз ачкан бойдон отуруп калат да. Анан кантип сен ошол фатвага ишенип атасың дейбиз да. Мен сага биринчи эле пунктты көрсөтүп бердим. 9 пунктунда да тең ушундай да. Көпчүлүгүн карасаң, же билбей жазып койгон ал пунктты, же каржы пирамидасы жөнүндө жазып койгон. Ооба, каржы пирамидада адам уткурат. Акча киргизди, колуна эч нерсе албады, анан артынан адам чакырып келди, анан ал дагы акча келди, адам таба албай калса күйүп калат. Ал мошенничество ал. Аны мыйзам мошенник дейт аны. Эгер адам чакырып келсек, биз акча киргизип кирсек, анан артуздагылар акча киргизсе, колуна эч нерсе албаса, анда ал пирамида. Ошол жерде гарар бар. Ал жерде адам таба албай койсо, ал акча киргизе албай койсо, акчасына күйөт ал. Сен акча берди, колуна эч нерсе албады. Иксан эмне үчүн өлдү? Ошодон өлдү Иксан. Иксандалар эмне болду? Бир адам квартира алыш үчүн, батир алыш үчүн 250 000 сом берди мисалы үчүн. Артуздан 3 адам көтөрүп келди, 250 000 сом. Үчөөнүкүн кошсок 750 000, биздикин кошсок 250 000, миллион сом. Мына үй келди атыжа. Мисалы үчүн да. Үйдүн бир бөлүгү чыкты. Анан ошол бир адам үй алыш үчүн 3 адам акчасын берип коюп, очередте күтүп отурат. Ошол пирамида. Эгер ал кардар таппай койсо, алар болду. Бир адам квартира алды, калган акчасын берген бойдон калды. Ошол жерде гарар бар, белгисиздик. Таба албай белгисиз. Мисалы үчүн 1000 адам батир алыш үчүн 3000 адам акчасын көтөрүп, очередке туруш керек. 4000 адам келиш керек, 1000 квартира алат, 3000 акчасын берип коюп күтүп отуруш керек. Мисалга айтып атам, атак андан көп келиш керек болот. Кимдирүү алберде 300 000 келиш мүмкүн, кимдирүү 500 000 келиш мүмкүн, болушу мүмкүн андай. Бирок жөнөкөйлөп айтканда 10 000 адам батир алыш үчүн 30 000 адам акчасын берип коюп күтүп отурат. Үмүт кылып болуп калаттыр дагы адамдар деп. Ошол жерде гарар бар, ошол арам. Ошол үчүн ал күйдө, ошол үчүн ал соттошуп атат. Вот, ал бул жерде кандай адам келди, акчасын көтөрүп келди, дароо шампунь алды, тиш паста алды. Кардар таба албаса, ал эч нерсе жоготкон жок ал. Ал дүкөндүн бир түрү болуп атат да, бул дүкөндүн бир түрү. Дүкөндүн башкача түрү. Ошон үчүн Мыктыбек Арстанбек видеосунда айткан. Сетевой маркетингден качпагыла, сетевой маркетингдин адал түрү болот, арам түрү болот. Арам түрү Иксан сыяктуу пирамида, адал түрү мына дүкөн сыяктуу. Продукция аласың, ал сага керек, сага жагат, сен бирөөгө реклама кыласың, акча табасың. Ошон үчүн сетевой маркетингден качпагыла, коркпогула, просто арам түрүн билип алга деген да. Аны айткан, бул дүкөндүн бир түрү, сен дүкөнгө барсаң, бул дүкөн сага келет деп. Ушул эле айырмасы. Бул дүкөн сага келип реклама кылат. Сен дүкөнгө барасың, бир түрү, экинчиси сага дүкөн келет. Ошентип айткан да. Ошого бул жерде кимдирбөө адал арам маселесинде сүйлөшүп калса, мына как раз бир-эки тарс-тарс жооп берсеңер, ал адам өзүнө келе түшөт да. Кимдирбөө ошондо деле ишенбейт. Кимдирбөө хоть адал деген фатва берсе дагы, ошондо да келбейт шылтоо таап. Аларга просто мындай. Жөн эле кызыгып эле билип койт, жана айттык го. Любопытство. Кызыгып көрөйүн деп коет да. Билип коеюнчу, кызык болуп атат деген эле нерсе да. Бирок азыр мен мына үйүмдө ремонт кылышым керек, ушуга мага фабилик вариант экен дебейт да аларчы. Миң түшүндүрсөк делечи. Кимдирбөө көрөт. Жок, мага бул туура келди, ооба жагып атат. Мен ишенип атам буга дейт. Кимдирбөө ишенбейт. Кимдирбөө эртең досун көрүп келет. Досу ийгиликке жетет, чет өлкө саякаттарга чыгат, анан келет. Кимдирбөө ошондо да келбейт, кеч болуп калды эми дейт. Аларга адал арам маселеси жөн эле шылтоо да. Жөн эле шылтоо. Түшүнөрбү? Андайлар көңүл бурбайбыз. Алар жөн эле айтып коет да, бул арам деп атышат го деп коет. Каяктан, кимден, эмне деп жооп берип тур, эмне деген сөз экен десең айта албайт. Бирөө эле сөзүн айтып аткан болот да. Эмедей да, Гитлер кыргыз болгон экен го дегендей да. Ушундай нерсе да, то есть бир жерден гезиттен угуп калган, ушуну айтып атат да. Вот. Ошого мындай маани берип көргөн эмес да, чындап эле ал кыргызбы же кыргыз эмес деп маани берип көргөн эмес.
Вот. Ошо кандай сөздөргө көңүл бурбайсыңар, кимдирге бул арамго десе, эмне үчүн арам айтчы дейсиңер. Кайсы документ окудуң, эмнени окудуң дейсиңер да. Түшүндүрүп берчи деп. Бирөөнүн акысын жеп атасыңар десе, түшүндүрүп бересиңер. Анда бизнес ээлердин бардыгы акысын жеп атат бирөөнүн. Бирөөнүн колунда иштетип атат айлык төлөп. Ал иштеген үчүн акча түшүп атат ага. Мисалы үчүн заправканын ээси туурабы? Газпром ээси. Заправщик иштеп атат, бензин куюп атат, кнопканы басып куюп коюп атат. Ошого заправканын ээсине акча түшүп атат. Ушул боюнча жанагы Мараимова баягы күнү сүйлөштүкпү, магазини бар. Бүгүн чалды. Базарга барсам, бир фаберликтин продукциясын саткан аял отуруптур. Айтсам, эчтеке таппайсың, мен 10 жылдан бери ушул продукцияны сатам. Эчтеке деле жок деп ушинтип айтты. Анан мен аябай мотивациям түшүп кетти. Мен айттым, ал 10 жылдан бери сатса, ал андайларды биз саткыч деп айтабыз. Аныкы бизнес эмес. Подработка? Подработка. Алып саткандар бизнес эмес. Алардын артынан команда түзүлбөйт эч кандай. Аларды жалгыз эле бирөө регистрация кылып койгондагы астына команда түзгөн эмес. Ошону менен ал только сатып, саткандан пайда көрүп берет. А биз силердин алдыңарга команда түзүп кетип атабыз. Ошого силерди да үйрөтүп баштадык. Команда түзгөн. Основной акча силердин командаңардын сатып алган продукциясынан товар оборот жүргөндө ошон үчүн компания берет. Товар оборот. Эң жакшы. Негизинен анда жантан бери отургандар Зулайка, бул жакта Наргиз айым. Силер суроолоруңуздар болсо бериңиздер, жок болсо биз уже кийинки кошулгандар менен уже таанышып баштайбыз, силер менен бүтүрүп кое берели сөзүбүздү. Жок, мен отура берем десеңиздер, отура беребиз. Шашып аткандарды кое беребиз. Жаңы кошулгандар атыңарды айтып койгучу, тааныбай атам. Так, башкалар микрофондо өчүрүп турабыз. Зулайка өчүрүп турасыз, Наргиз өчүрүп турасыз. Так, сүйлөп аткан адам гана жандырабыз. Могул жерде капкара ким болду экен, а? Капкара өчүрүп турабыз микрофондо. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга кутман кеч. Менин атым Салтанат. Үй кожойкеси. Салтанат Соорбекова. Ава Соорбек. Үй кожойкеси кайсы? 3,5 несі. Кайсы региондосуз? Бишкектемин. Бишкектесиң, сонун. Жакшы, рахмат. Буга чейин кайсы тармактарда иштегенсиз? Буга чейин иштеген эмес, турмушка чыгып кеткем, ошоңочу үйдөмүн. Анан ушунтип аракет кылып эле интернетти карап эле бирдекеге кошулам. Анан кийин баягы акчаны эптеп табасың, кошуласың, бирок пайда жок да. Бирөө алдап кетет. Бирөө дагы аркаңан киши табасың дейсиң, анан туугандарга айтып баштайсың, кошуна колоңдорго айтып баштайсың. Аналарга айтсаң, ойчу, эмне аласың анда иштебей эле кой деп коет. Өлө чыгып аласың да. Аябай чыгып аласың. Түшүнүктүү. Эрсак компаниясына чейин кирип, канча миңге да ушинтип алып, жолдошуман акча алып ушуп мени. Мына сен актабай калдың депчи. Анан жолукканыбыздан кийин эми билбейм, мен ойлоп атам, мен кимди айтсам, каяктан тапсам депчи. Сабактарды көрүңүз алгач. Алгач сабактарды көрөсүз, сабактарды көрүп үйрөнөсүз. Анан эме фабриктин продукциясы менен тааныштыгыңыз барбы, жокпу өзү? Бар, мен колдончумун үйдө негизи. Моющийсин колдончумун, анан казан агартат кошосун колдончумун. Жакшы. Анда сиз ошол фабриктин продукциясын изилдей бересиз. Анан үйүңүздө эмне бүтүп аткан болсо, же жакында бүтсө, ошолорду бир топ-топтур бир алып колдонуп көрөсүз. Изилдеш үчүн, түшүнүш үчүн, өзүңүздө ишеним пайда болуш үчүн. Бирок биз сизди 5 миңге, 10 миңге ал дебейбиз. Карап көрөсүз өзүңүз, минималдык заказ 1000 сом, 1000 сомдук. Аны сиз бүгүн заказ кылышыңыз шарт эмес. Бирок эгерде белек алам десеңиз, анда 2 ай ичи алышыңыз керек болот. Жок, мен белек, шак, пак андай кереги жок десеңиз 6 ай ичи алсаңыз боло берет. Бирок 6 айда да албасаңыз, анда өчүп кетесиз. Анда сизге катталган кардарлар сизде болбой калатылар. Түшүнөсүз? Ал жарайсы ошондо 2 айдын ичинде канча миң сомго заказ кылышым керек? Ал шак белекке карайт. Канча болот айдыча? 1500дөн өйдө заказ кылсаң, эмки заказыңда 1 сомго жанагы концентрированный порошок келет. Концентрат порошок келет, Например, ушул жерде баарыбыз отурабыз, ошондо бирибиздин аркабыздан бирибиз кеткенбиз да ушул жерде баарыбыз.
ооба сосиска Ошондо түрүндө. бир жагыбызды өстүрүш керекпиз, ооба ооба. Бир жакты өстүрүш үчүн сиз жалгыз эмес команда болуп иштесеңиз болот. Кандайча? Мисалы үчүн сиз адамдар менен жолугушуп иштешти үйрөндүңүз сабактардан көрүп. Же Instagram, TikToктон иштешти үйрөндүңүз. Алар келди, азырынча маалымат бере албайсыз. 5 жолу мисалы үчүн IDJге же үстүдө ким лидер даяр болсо, ошого алып келсеңер болот. Ал түшүндүрүп берет. Суроолорго жооп берет. Силер менен кошо сүйлөшүп берет. 5 жолу силер үйрөнүп алгача. Анан аны көрүп жүрүп силер үйрөнүп калсаңар да уже өзүңөр түшүндүрө турган болуп каласыңар уже. Барып. Анан реклама үчүн ошо постоянно мен менен байланышта болуп, постоянно сурап турсаңар, мен жардам берем өзүм. Ооба. Реклама берип иштесек болобу? Болот, ооба. Что баатыраак өзү. Болот. Бул жерде группа түзүү деген сабактар болот, көрөсүз. Группа түзүү деген разделден IDJ маал менен таштап турат. Тааныштар тизмеси менен кантип иштеш керек, аларга кантип сүйлөш керек, бүт бар. Телефон менен сүйлөшүүлөр бар. Телефон менен маектешип айтып берүү боюнча бар сабактар. Анан сатуу сабактар дегенде көрүп койгула. Продукция жөнүндө айтып беришти үйрөнөсүңөр. Кимдир бирөөнү силер бизнеске чакырбай жөн эле продукцияны өзүң үчүн ал деп каттасаңар болот да. Кимдир бирөө эмес, өзү көпчүлүк ошого эле келет өзү. Кимдир бирөө көпчүлүк ошого келет өзү. Өзүм үчүн ал десеңер көбүрөөк адам келет өзүчө. Силер аз бизнеске чакырышта колуңардан келе бербейт да анчачы. Өзүңөр ишене элексиңер да бизнеске. Силер өзүңөр үчүн ал деп каттасаңар оңой. Как раз ошону үйрөнүш үчүн силер сатуу сабактары, сатуу баскычтары деген сабактар бар. То есть продукция кызыктырасыңар, кайдан алсам болот десе, мен сени каттап коеюн дейсиңер. Анан шаг белекти айтып бересиңер. Эң негизгиси бул жерде өзүңөр 100% потребитель болсоңор, бирөөгө айтып бере аласыңар да. Билбейм, мен ошентип эле берилем. Болбойт экен, колуман келбейт экен деп тырчтап салам да. Эмгедир ушундаймын да. Значит, биз менен 1,5 жыл биз менен чыкпай бол, результатты көрүп кошуласың да, алып кетесиң. Самара Кеңешованы тааныйсыңар, тааныбайсыңарбы силер? Тааныйм. Өткөндө эмесине бияктан эме өткөрдүк го, чогуш. Ооба. Деп койчу эле. Ооба. Ошонусуна да катыштыңар. Ошол Самара Кеңешовдагы буга чейин бир компанияда иштеп 1 жыл эч ийгилиге жеткен эмес, продукциясы өтө кымбат болчу. Эрсактыкы кымбат да өзү, кымбат. Силер иштеген кайсы компанияда иштедиңер билбейм, бирок көпчүлүк компаниялардыкы продукциясы кымбатыраак болот элге. Эл чөнтөгү чыдай бербейт да, көбүнөчү Фабиликтикине эле чыдабаса, анан Avon'дыкына чыдайт. Oriflame'дин бир бөлүгүнө чыдайт, бир бөлүгүнө чыдабайт продукциясына. Көбүнчө Фабиликтин продукциясына чыдашат да. Ошого бул жерде силерде, по идее силер Эрсакты реклама кылсаңар, баары Фабиликке караганда силерге Эрсактыкка көп адам жок дейт да өзүчө. Мисалы үчүн Фабиликтин продукциясын 10 адамга айтсаңар, 5-өөсү же 3-өөсү же 4-өөсү көрөт, макул көрөйүн дейт. Себеби продукциянын баасы качырбайт да. Эрсак, Atomy сыяктуу компаниялардын баасы сразу качырат да адамдычы. Ал жерде өтпөйт, албайт дебейбиз, азыраак адам алат да просто. Ошого чыдаш керек болот да. Зато бир адам алганда эле сразу жакшы пайда түшөт. Фабиликтен бир адам алганда аз түшөт пайда. Түшүндүрө алдымбы? Себеби арзан болгон үчүн аз кошулат да, Эрсактыкы кымбат болгон үчүн көп кошулат ага. Мисалы үчүн нанга 5 сом кошулса, шоколад кайталы 50 сом кошулат дегендей да. Түшүндүңөрбү? Ошого по идее силер Эрсакты реклама кылсаңар, анда силер ошого даяр болушуңар керек эле. Силерди даярдаш керек эле. Мисалы үчүн сен 10 адамга айтсаң, бирөөсү эле кызыгат деш керек эле да продукцияга. Калган акчасынан качат депчи. Себеби түшүнбөйт. Качан качпайт? Сен продукциянын сапатын жакшы түшүндүрсөң, макул деп акчасына чыдайт. Фабиликти билгиче. Билгенден кайра Фабилик өтүп кетет. Ошол эле сапат экен го дейт да, сапатын мындай кол менен билбейт, ал колдонуп көргөндө билинет. Ошол эле сапатка окшоп атат го деп өтүп кетиши мүмкүн да. Себеби акчасына чыдабайт. Ошол эле сапатты Фабилик сунуш кылат да. Ошол нерсесин сен билбеген үчүн сынып калгансың да. Биз бул жерде ачык эле айтабыз, 10 адамга айтсаң, 10 адамдан 3-4 же 2 кызыгат. Калганы жок дейт. Эгер жакшыраак айтып берсең, сабактарды көбүрөөк көрүп, продукцияны көбүрөөк өзүң колдонуп, көбүрөөк билип айтып берсең, анда 5-6 макул дейт. Сабактарды көбүрөөк көрсөң, өзүң продукцияны колдонсоң, продукция боюнча сабактарды көрсөң, сатуу боюнча сабактарды көрсөң, кардарлардын суроолоруна жооп берүү деген сабактар бар. Аларды көрүп машыксаң, уже 5-6 макул дейт сага. Бирок 10 адам макул дебейт, 10 адамга айтсаң, эч качан. Мага деле 10 адам макул дебейт. 10 адамга айтсамчы. Түшүнөбүрбү? Силерде мен как раз азыр Эрсактан бир лидер келатат. Эрсакта эле эмес, Фабиликте деле, Oriflame'де деле көпчүлүк компанияларда баардык эле командаларда жыргатып сабак боло бербейт да. Кээ бир командалар сонун сабакта өтөт, кээ бирлери өтпөйт.
Ага да карайт. Мен эми силер кандай команда иштедиңер билбейм, балким сабак болбогон команда иштегендер силер. Фабиликте да бар андай командалар. Сабак болбойт, каттап коет болду. Турганда киши тапка деп эле тура алганда. Ал сабак эмес да, ал башка нерсе болуп калат. А сабакта мен кантип таап атам, канткен адамдар жакшы келип атат, канткен адамдар жок деп атат. Үйрөтүү да бир нерсеге. Бизде сабактар аябай көп. И сабак даже өтүлбөй калса да бизде сабактардын запистери бар көп. Бул нерседе көпчүлүк командаларда, көпчүлүк компанияларда жок да. Себеби аны отуруп алып жасап чыгыш керек да бирөө. Мен 1 жылдай мен эч ким акча төлөбөсө да отуруп жасап чыктым. Неге? Мен уже фабриктен уже акча таап аткам да. Анан салондон да акча түшүп аткан. Мен 1 жыл ошону отуруп алып жасап чыктым. Мага эч ким акча төлөгөн жок. Ал сен сабак жасап атсың деп фабрик ме деп акча төлөгөн жок. Мен келечеги үчүн, келечекте чоң акча табайын деп жасап аттым. А ошого бардыгы эле чыдай бербейт да жасаш үчүн. Ошон үчүн фабрикте деле көп компанияларда бардыгында эле ушундай сонун сабактардын запистери бар деп айта албайм да. Көбүндө жок тескерисинче. Ошого бизде сабак өтүлбөй калса, силер дайым сабактардын запистерин көрүп үйрөнсөңөр болот да. Берде даже мындай болуп калат, мен наставнигим жакшы үйрөтпөйт. Бизде сабактар толтура. Сабактарды көрүп үйрөнүп алсаңыз болот. Ошол сабактар силерге наставник болуп берет да. Балким ошол наставник мен иштешүүдө только адам тап деген үчүн силер жасай алган эмессиңер да. Самара деле ошондой болгон. 1 жыл иштеп, 1 тыйын акча тапкан эмес. Анан мен аны чакырып жүрсөм башында качып жүрдү. Анан кийин бир кызыгып калды, үйдө декретте отурганда жасап көрөйүнчү деп. Иштеди, 2-3 ай кыйналды, 2-3 ай. 6 айда директор болду бирок. 1 жылда уже 70-80 миң кирешеге чыккан. 1 жыл иштеп Матис алган. 2 жыл иштеп Lexus алган. 3 жыл иштеп уже квартира алган. Эмнеге? Сабактар. Самаранын жакшы сапаты любой сабакты көрсө сразу жасайт. Колман келбейби дейт. Эгер колунан келбесе сразу айтат. Мен колуман келбей атат окшойт дейт. Самара мол себептен сен колуңан келет десе, келеби деп сразу угат эле, сразу кылат эле. Ошол жакшы сапаты бар да. Бат ишенет, бат кылат да. Бирок жаман сапаты көп налыйт эле. Бирок налыганды да оңдоп койсоң, кайра тез оңдолот эле да. Жок болуп кетпейт эле. Силерге дагы колуңардан келбей атса жок болуп кетпек эле. Самаранын ушул сапаты жакшы. Көпчүлүк лидерлердин сапаты, негизги сапаттарынын бири, колуңардан келбей атса багынып таштап коюп жок болуп кетпек эле. Сетевой маркетингде ким утулат? Таштап койгон утулат. Ким утат? Аягына чейин чыккан утат да. Колуңардан келбей атса лучше бизге жабышкыла. Мол нерсени жасай албай атам, мага көрсөтүп бергиле дегиле. Вообще эле сетевойдо эмес, бизнесте ошондой да. Бизнесте колунан келбей аткан адам таштап койсо эч качан бизнесмен болуп чыкпайт. Колунан келбей атса кайра бизнеске жабышып жасай берген ийгиликке жетет. Жашоодо деле ошол, байкасаңар керек. Любой карьера иште деле ошондой да. Колунан келбей атса кайра жасап, мага көрсөтүп бергилечи деп, жакшы жасап аткандарды көрсөтүп бергиле деп, ошолордун жасаганын жасай берген адам колунан келе баштайт. Колуңардан келбей атабы, сразу айдежеге же мага кайрылгыла. Могул нерсе колуңан келбей атат. Же жогоруда лидериңер бар болсо, лидериңерге кайрылгыла. Канча жасап атасыңар, кыздар, коллегаларга кайрылгыла. Силер канча жасап атасыңар, чөтө менге окшоп атат. Ошондо колуңардан келе баштайт. Любой нерсе жаңы баштаганда биздин колубуздан келген эмес, бардыгыбыздан. Бардыгы иш эстеп көргүлө, тамак жасаш деле башында колуңардан келген эмес. Бала кичинекей кийбиреген, манжадай болгон баланы караш, бардыгыңардын колуңардан келген эмес, барында. Туурабы? Ошондо айтсаңар боло эле, мен бала караш колуман келбейт экен, бала деп туруп детдом коюп койсоңор боло эле? Болот эле. Неге антпедиңер? Ошону чыдап чоңойтобуз. Ошондой эле бул деле. Бул деле. Чоңойгуча чыдайбыз, анын кыйкырганына, бакырганына чыдайбыз, ыйлаганына чыдайбыз. Басып баратып, жыгылса кайра тургузуп алып, кайра жетелейбиз. Ошондой эле бул деле ошондой эле. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Канчалык сабырдуу болсоң, алтын аяктан суу ичесиң дейт. Жанагы менде да суроо бар да, бирчи. Мен азыр баламды карап аткан үчүн экранымды эменде камераны өчүрүп алдым. Болор. Атыңыз ким? Ализа, Жаңакы YouTube каналымдагычы продвигать этиш үчүн YouTube каналын ачканда ача албай атам да, менчи YouTube каналдычы өзүм самостоятельно ача албай атам. Бирок мен тиги тияктан да YouTube'дан бир жактан да аябай карадым. YouTube'дан эмне кылайын дедиңиз эле? TikTok оңой да, YouTube'га караганда. YouTube кыйын. TikTok оңой дейсизби? Ооба, TikToктон YouTube'га караганда TikTok оңой. YouTube кийинки баскыч, кийинки кадам. Да. Же сиз Россиядасызбы? Сиз Россияда эмессиз, Россияда эмессизби? Жок, Кыргызстандамын, Кыргызстандамын. TikTok анда. Токтолду, болду. Анда TikToктон ачыңыз, TikToктон ачыңыз.
YouTube кыйыныраак. Ошо TikToктон эмне кылып берем, продукцияны улам киргизип, мактап, ошону ушинтип реклама кыла берем да. Ооба, ошентсеңиз болот. Ооба, ошентсеңиз болот. Бирок видео тартыштан мурун көп жолу машыгыңыз. Ошондо жакшы чыгат да сапат. Көп жолу машыгыңыз деген мен бүгүн группа таштадым, мен силерде сүйлөй албайм. Же кече таштадымбы? Ошол сабакты көрүп чыгыңыз. Мен силерде сүйлөй албайм дегенди. И продукция боюнча көбүрөөк даярданасыз да. Изилдеп, YouTube'дан видеолорду көрүп, анан ошону кыскача айтышты үйрөнөсүз да. Анан алгачкы бир 50-100 видеоңузга көңүл бурбаңыз сапатына. Сапаты жакшы болбошу мүмкүн башында. Көңүл бурбай жасай бериңиз. Жасай бергенде сапаты жакшы жасай баштайсыз. Түшүндүңүзбү? Алгачкы видеолорубуз бардыгыбызга өзүбүзгө сапаты жакпайт да. Алгачкы сабактарыбыз жакпайт. Мен биринчи видеолорумда аябай бат сүйлөгөм да, ошого мен видеолорумду көргөндө жайлатып алгыла башында. 0.25 деген, -0.25 деген коюп алгыла эгер өтө бат сүйлөп атсам. Анан кийин мен орто темпте сүйлөштү үйрөнгөм да. Түшүнөбү? Менчи дагы Мирлан аке, мен сизге дагы бир суроо бергим келип атат. Тиги жанакы мен сиздер YouTube каналыңызга полный подписка болдум, мотивационный эмелерге полный подписка болдум. Чекесинен көрүп келатам. Сабактарыңызды кишка ошол ойдон эле мен ошонун үчүн эле көрүп койгом деп. Карасам 5 жыл болуптур тартканыңызгачы видео көргөн. Анан уже структура өзгөрүп кеткен болуш керек, башка методдорду ойлонушкан болуш керек. Жабык видеолордо бар бүт жаңылар. Жаңылар бүт жабык видеолордо. Жана сайттын логин паролун таштап атабыз го. Ошол сайтка кирип көрсөңөр жаңылар бүт. Ошол сайтты кайра дагы жүктөп коюшуңуздар керек экен да, кайсы сайт? IDJден сурасаңар жөнөтүп коет. Логин паролу менен. Хорошо. Ошол да. Кээ бир маселелер өзгөрбөйт. Мисалы үчүн тааныштар тизмеси менен иштеш өзгөрбөйт, ал окшош эле. Онлайн иштөө өзгөргөн да, онлайн иштөөдө башкача болуп калган, ал сабактар уже жаңыланган бүт. Түшүндүңүздөр? Свет өчүп турганына ким айтып койчу атыңды, такыр таанып айтам. Түнкү кошмар. Мен белги, мен Альбина. Альбина кандай? Альбина Арзибаева, Ооба. Кайсы регион? Биз Аравандан. Араван, жакшы. Аравандан Арзибаева Альбина. Кече болду, регистрация. Жакшы, эң сонун. Түшүндүң да? Эмеде суроом бар эле да, ушул компанияда иштесе пенсияга кошумчалар болобу, же болбойбу? Болот. Мамлекеттин пенсиясын кошо ала бересиз. Фабрикте иштегенде сиз налог менен соцфондду төлөйсүз да. Кадимки любой жерде иштегенде эле соцфондду төлөйсүз, мамлекеттин пенсиясын ала бересиз. Фабриктин пенсиясы ал бизнестен түшкөн киреше. Мисалы үчүн биз 3,5 жыл фабрикте иштебей калганбыз. Салон менен жүрдүк, иштебесек дагы айына 40-50 миң сом түшүп атты пенсия катары. Ал бирок содадан түшөт. Мисалы үчүн бул эмне окшош? Мисалы үчүн бир дүкөндү ишке киргиздиңиз, дүкөндү нугуна түшүрүп койдуңуз, реализаторлорду коюп койдуңуз, эртеден кечке ал жерде отурбайсыз, мал менен текшерип турасыз, сизге акча түшүп турат. Бул дагы ошол сыяктуу болуп калат да. Пассивный доход. Пассивный доход, пассивдүү киреше. Ошол сыяктуу. Анан фабриктен чоң акчаларга таап эртең 100 миң, 200 миң мына бизде буга чейин жолубузда айтышты кыздар. Квартира алып арендага бергим келет. Ошондой пенсияда жасап алсаңыздар болот, кошумча. Фабриктин кирешесине кошумча кылып кийин жасасаңыздар болот. Мен азыр мисалы ошол этапта жүрөм, азыр ошондой нерсе жасап атам да мен азыр. Квартираларды алам, бир бөлмө үйдү алып туруп, 2 бөлмө кылып жасайм, 2 адамга өзүнчө арендага берем. Ошол нерсе менен пайда көбүрөөк калат. Бирок бир аз акча көбүрөөк киргизем, себеби 2 туалет жасайм, 2 кухня жасайм, бир бөлмөлүү үйгөчө. Ошондо 2 кровать коем, 2 диван коем, 2 телевизор коем, кичине көбүрөөк кетет акча, бирок зато пайда көбүрөөк түшөт. И иштебей калсак да акча түшө берет. Бул дагы пенсиянын бир түрү, фабриктин пенсиясына кошумча кылсаңар болот. Ал боюнча да кийин көп акча таба баштаганыңарды үйрөнөсүңөр. Ошол атак мамлекеттик пенсиясы дайым аз болот, билесиңер. Мамлекеттик пенсиясына ишенич жок. Эртең биз айталы 60ка чыккыча билбейбиз. Пенсия болобу, болбойбу, же пенсияны жок кылып салышабы билбейбиз аны. Жок кылат деген эмиш болуп атат эми. Может быть. Ошондой болуп калышы мүмкүн да, же бизден кийинки поколение, же биздин поколениеге туура келип калышы мүмкүн.
бирок качандыр бир убакта баары жок кылышы мүмкүн. Азыркы учурда почти пенсия жок деп эле эсептесек болот да, азыр 2200ге чыгып атышпайбы? Ошондой да ошол. Ошого фабиликтин пенсиясы албетте сонун, бул соодадан түшкөн киреше. Эгерде айына 100 000 сом киреше түшүп турса, анда 100 000 аласыз. 50 000 болсо 50 000. Бул боюнча бир как раз мен бир эже менен сүйлөшүп калды беле, 20 жыл медицинада иштедим, 5 жыл ушул бизнесте иштедим дейт. Медицина ал Москвадагы эже, Москвада орус эже. Ошол окуясы ал мамлекеттин пенсиясы $300 дейт, Москва үчүн бул эч канча да $300. Эси жетпейт. Сетевойдан ушул бизнестен түшкөн, фабриктен түшкөн пенсия $5000 айына дейт. То есть мурункудай мен иштебейм, просто контролдоп, көзөмөлдөп турам дейт. Вот да бир эже бизде Бишкекте Лидия Викторовна, биздин наставник жогоруда, ал азыр пенсионер болуп калган, уже давно $1000 түшөт ага орточо. Вот, мамлекеттик пенсиясы билбейм канча. Мамлекеттик пенсиясы көп болсо 10 000 да. Ошол. $1000 же 10 000. Фабрикте иштегенине 10 жылдай болуп калды, аны иштегенине. 10 жылдай иштеди окшойт, активно, кийин иштебей калды. Вот, мамлекетте канча иштеди билбейм. Мен мамлекет жок дегенде 20 жыл иштеген да. Ошого туура айтасыз. Ушундай. Так, биз анда кийин келгендер менен уже токтото берели, уже 2 саат болуп калыптыр. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, жок болсо токтотойлу. Ооба, мен 6-дан бери азыр уже уйкум келе баштады. Курсакта качпош керекпиз, Курсакта качпы же узун кылдыңызбы? Ооба, башадан ооруп кетти ушу. Сиз же чыга бериңиз, айдачы чыга бериңиз. Мен суроолор болсо жооп берип коем, ошо бүтүрөм. Макул, ладно. Жакшы жатпа. Байланышта болобуз дагы. Макул, жакшы айта алыңыз. Менин суроом, отпускка 100 киши жазылды. 100 киши деген ай сайын активация болуп туруш керекпи? Например, 50-сі болбой койсо бизге зарплата түшпөйт да. Андай чектөө жок. Эгерде сизде мисалы үчүн азыраак адам соода кылса, демек ошол жер азыраак киреше түшөт. Көбүрөөк адам соода кылса, көбүрөөк киреше түшөт. Башында алар ай сайын эч качан албайт. Биз кыстабайбыз, аларды эч ким кыстабайт, ай сайын албайт. Бирок бара-бара ай сайын ала баштайт. Кантип? Продукция боюнча сабак өтө бересиңер. Тынбай, сабактарды өтүп турасыңар. Мисалы үчүн жан келди, ал башында айталы сулук темасына кызыгып келди эле, косметика мисалы үчүн жакшы көрөм деди. Колдоно баштады. Анан кийин акырындык менен мыла мойкасын биле баштады. Акырындык менен кийим кечесин биле баштады. Акырындык менен ден соолукка продукцияларды биле баштады. Силер сабак өтө берген үчүнчү. Анан барып уже баардык эле нерсени фабриктен ала баштайт. Башында өзү үчүн, үй бүлө үчүн ала баштайт. Кийин жакшы билип, кантип өзүңүн продукцияңды бекер кылып алсаң болот деген сабактарды өтө баштайсың. Ага да үйрөтөбүз. Алар өзүнүн продукциясын бекер кылып алыш үчүн бирөөлөр реклама кыла баштайт. Реклама кыла баштаганда эми болот, эми туугандары, тааныштары да кошула баштайт. Ошентип отуруп алар уже ай сайын ала баштайт. Бирок эч качан 100 адам болсо, 100 адамдын баардыгы ай сайын албайт барбир. 30, 40, 50, 60 болушу мүмкүн. Бирок силер 100 адам менен отуруп калбайсыңар албетте, токтоп калбайсыңар да. 100 адамды көндүрүп койдуңар, эми 100 адам өздөрү керек убакта заказ ала берет. Мал менен, продукция менен продукция сабак өтүп атасыңар. Эми силердин айталы дагы 3 ключевой партнерыңар бар өзүңөр окшогон. Үчөөдү 100 кардар табышты үйрөтөсүңөр. Ошентип отуруп 400 болот. 400 кардарыңар 1000 сомдон соода алган, 400 000 сомдук соода болот. Bir ayda 400 000, bir ayda 300 000, bir ayda 200 000. Анан кимдирбөө силердин сурооңорду эми түшүндүм. Кимдирбөө айтат, ой, фабрика барсаң ай сайын соода кылыш керек, ай сайын акча, ошондо антпесең болбойт, ай сайын звонение жасаш керек. Биз ай сайын звонение жасабайсың, ай сайын сооданын кереги жок дейт. Бул эмне кылышаш? Ой, мен кафеме ай сайын акча, адамдар келбесе да акча чөбөрөт дегендей да. Ой, тиги сен кафе ачсаң, ай сайын кардарлар келсе анан акча чөбөт экен. Бизде ай сайын кардар келбесе да акча чөбөрөт деген, бул жалганга окшошпу? Жалган да бул, туурабы? Андай болбойт да. Же көрдүңөр беле? Дүкөнгө адамдар ай сайын келбейт, бирок соода болбойт, бирок акча чөбөрөт. Чөбү. Бул өзүнө өзү алдаганда, ой, ал жакта бул деген эмнеге барабар? Чынына эгер чукуп келсек, бул мындай. Ой, фабриктин товары арзан болгон үчүн адамдар ай сайын алат. Биздикин ай сайын албайт, ошон үчүн ай сайын алыштын кереги жок дегендей да. Ошого окшогон сөз да, бул. Чынында, эгерде маркетингди, бизнести түшүнгөн адам болсо, ушинтип угат да. Получается, демек силердин товарыңар ай сайын өтпөйт экен да, ошон үчүн айтып атасыңар да, деген нерсе. Мисалы үчүн, ден соолук темасы ай сайын өтпөйт бул. Мисалы үчүн, омега 3-ни бир жылда 2 жолу же 3 жолу курс катары ичет. Аны ай сайын эч ким албайт. Кальций дедиле ошол. Паразиттерди айдоочу нерсени бир жылда 2 жолу көп болсо алат. Балдарын паразиттерин айдап коеюнчу деп, өзүм айдайын депчи. Бирок аны эч ким ай сайын албайт. А шампуньду ай сайын алышы мүмкүн, кир жугуч порошокту ай сайын алат, идиш жугучту ай сайын алат. Түшүнөрбү? Биздин продукция ай сайын өтчү продукция болгону көндүрүп алыш керек да.
Бирок бул деген эмнени түшүндүрөт? Ай сайын киреше түшүп турат ошол эле адамдардан. А кээ бир компаниялардын продукциялары ай сайын өтпөгөндүктөн ай сайын акча жок. Түшүнүп бар, Анан ошол сыяктуу компаниялар айтат, ой, фабрикте ай сайын жасаш керек, бизде ай сайын бал жасабайсың. Бул деген биздин товар ай сайын өтпөйт деген түшүндүрөт. Эми алар ай сайын акча табып туруш үчүн эмне кылыш керек алар? Ай сайын улам жаңы кардар табыш керек. Ошону айтпай атат да аларчы. Ошону мен ачык айтып коём. Демек ай сайын товар алыш керек болбосо, ай сайын адамдар товар албаса, ай сайын өтпөсө, анда ай сайын сен жаңы кардар издешиң керек анда. Ай сайын акча табыш үчүн. Мисалы үчүн машина сатсак, машинадан ай сайын пайда көрүп туруш үчүн эмне кылыш керек? Ай сайын эмне кылыш керек машинаны? Жаңы кардарга машина сатып туруш керек, жаңы кардарга. Туурабы, пайда көрүш үчүн. Эгерде машинага жаңы кардар таппасаң акча түшөбү? Түшпөйт. А нан саткангачы жаңы кардар издейби ал ай сайын? Жок. Картошка саткангачы ай сайын кардар издебейт ал. Ай сайын кардар өзү келет ага, көндүрүп койсо эле. Биздики ошондой бизнес. Ошон үчүн бизде ай сайын жасаш керек дейбиз. Бирок ай сайын жаса деп эч ким кыстабайт. Просто ай сайынга элдерди көндүрүп койсоңор, ай сайын силерге киреше түшөт. Биздики картошкага окшогон нерсе. А ден соолук темасы бул машинага окшогон нерсе. Ден соолуктан бир сатканда жакшы түшөт, бирок. Ден соолуктун жакшы жери бир алганда жакшы түшөт. Вот. Ошого ден соолук темасы менен деле иштейсиңер, сулуулук темасы менен деле иштейсиңер, кийим менен деле иштейсиңер. Кийим дагы 3 айда бир алышат. Сезон алмашкан сайын. Туурабы? Эми анча кошумча алышы мүмкүн, бирок мындай көп эсептегенде 3 айда бир алат да. 3 айда бир жаңылайт да кийимин. А кээ бир кийимдер 1 жылда бир жаңылат. Ошондой. Зато бир түшкөндө жакшы түшөт, бирок. Ден соолук кийимден бир түшкөндө жакшы түшөт. Бал жакшы калат ушундай да. Ошол сыяктуу. Нучу анда, мол кеч келгендер, мен биякта запись кылып койдум, записти көрүп аласыздар. Дагы суроолор болсо бериңиздер, суроолор жок болсо анда кошуп айтабыз. Түшүнүктүү эле болду. Аха. Эң сонун суроолор, сиздерге да рахмат. Эң сонун суроолорду берип аттыңыздар, аябай кызык, сонун команда экенсиздер. Айдыжы да силерди сонун даярдаптыр, сонун түшүндүрүп аттыр. Эң сонун. Силер менен только иштешким келет го. Укмуш. Азаматтар. Эми только биз айткандай, жана бир ай ичи, жана айттык, бир ай ичи жүрөктү мээни толтурабыз ушул бизнеске. То есть сабактарды көрүңүздөр, улам. Сабактарды көп көрүңүздөр. Кээ бир сабактарды бир көргөндө эмес, эки көргөндө түшүнөсүздөр. Ошон үчүн кээ бир сабактар түшүнүксүз болсо, бир жумадан кийин, эки жумадан кайра кайрылып көрүңүздөр. Кайра кайталап. Хорошо? Макулунда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жакшы залыңыз. Жакшы залга силер дагы.